кутмандуу куш кечиңиздер менен ардактуу телекөрүүчүлөр. Бул 2 күндүн кечи теле берүүсү жана бүгүнкү кечтин кезекчиси мен Эркинбек Нурбаев. Бүгүн биз жалпысынан бүгүнкү күндөгү жаштардын саясий багыты, саясаттагы жаштардын орду, алардын жаштардын баягы кандай жолдор менен келип чыгат, кандай багыттарды жаштарды бүгүн кызыктырат. Бул тууралуу жалпы ушул жаштар саясаты боюнча эфирде арнайы деп чечтик. Андыктан бизден алыстабаңыздар, 2 саат бою мен сиздер менен болом. Адаттагыдай биздин түз эфирдин номерлары 0708 996 996. Ал эми бизди азыркы тапта YouTube, Facebook жана Одноклассник социалдык желилеринде түз эфирден көрө аласыздар. Бир аздан кийин дал ушул көрсөтөбүз Кыргызстандын бардык булуң бурчунда теле аркылуу жаңырат. Анда эмесе кечиңиздер көңүлдүү улансын, пайдалуу улансын. Биз болсо салтка айланган жашнагай музыкалык белек менен баштайлы деп турабыз. Эфирибизде конокто Юлия Рудская, Жароо Керим премьера. Тосуп алыңыздар. Çöksün
Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезебизди баштайбыз. Мен сиздерге сөз бергенде бүгүнкү алдыңкы 2 сааттык эфирде жалпыстан жаштардын саясаттагы орду, саясаттын жаштардын көңүлүндөгү көңүл чордонундабы, бүгүнкү күндө жаштардын саясатта тууралуу түшүнүгү кандай, билими, алдыга койгон пландары кандай экендиги тууралуу сүйлөшөбүз. Андыктан мына 10 жыл болуп калды. Юбилейлик датаны жаштар парламенти долбоору белгилеп жатат. Дал ушул жаштар парламенти долбоорунун жетекчиси, негиздөөчүсү, алып жүрүүчүсү, жүрөгү кыймылдаткычы Назгүл Жолдошова айым бизде конокто. Назгүл, саламатсызбы? Саламатсызбы. Куш келипсиз. Рахмат келип бергениңизге, убактыңызды таап. Себеп дегенде эртең сизде чоң иш-чара пландалып жатат. Биринчиден юбилейлик дата менен сизди куттуктайм. Анан экинчиден ушул эртеңки күнү боло турган жаштар парламентинин юбилейин кандай форматта өткөзөйүн деп турасыздар? Рахмат. Бизди чакырып ушул мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиз үчүн. Биздин долбоор айтып кеткен эле 10 жылдан бери Кыргызстанда ишин алып барып келатат. Быйыл юбилейдик дата болгондуктан эртең ушул иш-чараны биз Дамас отелинде өткөрөбүз. Ушул иш-чарага Кыргызстандын вице-премьер-министри катышат. Андан тышкары депутаттар, парламент депутаттары жана жарандык коом, жаштар парламенти жана ошондой эле бүгүн бизде чет өлкөдөн келген жаштар парламентинин алкагында иштеген биздин көмөктөштөрүбүз, партнерлорубуз ошол учуп келди Бишкекке. Ошолор менен биргеликте бул датаны белгилейбиз. Эң сон эртеңки боло турган иш-чаранын канча бөлүгү болот? Биринчиси расмий бөлүк, анда кандай иш-аракеттер каралган? Бүгүн биз ушул иш-чараны баштадык. Бүгүн тегерек стол өттү. Бунун алкагында бүгүн болду. Биз ошондой эле Кыргызстандагы жаштар менен иш алып барып жаткан чоң уюмдар менен, мүчөлөрү менен жана ошолор менен жолугуштук. Андан тышкары госагентство, жаштар агентствосунун замначальниги келди. Биргеликте ушул жаштар саясатынын өнүктүрүү боюнча биздин чет өлкөдөн келген конокторубуз менен биргеликте ушул жаштар саясатын кантип өнүктүрөбүз, кайсы долбоор алкагында иштеше алабыз, тажрыйбаларыбызды бөлүштүк. Жана ошондой эле келечекте ушул жаңы коюлган биздин пландар жөнүндө бир аз талкуу жүргүздүк. Жана ошондой эле бир аз тажрыйба алмашуу өттү. Мисалы айтып кетсек, жаштар парламентине башка статусту ыйгаруу боюнча маселе көтөрүлдү. Башка статус болгондо кандай статус болуш мүмкүн? Бүгүн биздин Кыргызстан 10 жылдан бери көз карандысыз бул донорлорго эмес жана мамлекетке эмес жана бул көз карандысыз долбоор. Бирок бул долбоор катарында жаңы сунуштоолор бул бир кандайдыр бир структура катары жогорку кеңештин же кайсы бир органдан менен биргеликте бир башкача статус берилсе деген маселе да сунушталды. Анткени 10 жылдан бери биз өзүнчө иш алып барып келатабыз, бирок ошондой эле жогорку кеңештин депутаттарына терең ыраазычылыгымды билдирем жана ошондой эле комитеттерде көп ушул жаштардын көйгөйлөрү каралып, ошондой эле дайыма биздин иш-чараларга колдоо көрсөтүп келишет. Жалпысынан түшүндүрүп кетсеңиз бизге, жаштар парламенти дегенде бул негизи баягы бүгүнкү күндө элдин кыялы негизичи парламентке, бийлик структураларына жаштар келсин деген суроо талап бар да коомчулукта. Бирок сиз муну 10 жыл мурун баштаптырсыз да. Анан жаштар парламенти деген долбоор өзү негизги алдына койгон максаттары кандай? Бул келечектеги реалдуу саясий талаага катыша турган балдарды, кыздарды таптайбы же жалпы мындай парламенттин моделин иштешеби? Максаттар бул мындай комплекстик долбоор деп айтсак болот. Себеби дегенде жаштар парламенти дегенде биз конституцияга жана ошо регламентке ылайык биз структура түзүлгөн ичинде. Бул ошонун модельдерин жараша фракциялар түзүлгөн, ошондой эле оппозициондук фракция, комитеттердин түзүлүшү боюнча жогорку кеңештин регламенти менен окшоштурулуп негизинде жасалган. Бул биринчи тапта. Экинчиси болсо жаштар парламентине дагы бир максаттарыбыздын бири бул жаштарды бийлик органдары менен ортосуна көпүрө болуп берүү. Жана ошондой эле алар менен иштешкенге мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Үчүнчү максатыбыз бул жаңы саясий элиталарды даярдоо.
Биз буга жетиштик деп толук кандуу айта алам. Себеби дегенде биз бүгүнкү күндө биздин жаштар парламент мүчөлөрү, айылдык жергиликтүү кеңештерде депутаттар, ошондой эле арасында вице-мэр болгондор бар, жарандык активисттер бар. Андан тышкары ийгиликтүү ишкерлер бар. Булардын аты бүгүн Кыргызстанда аттуу баштуу балдар, кыздар деп айтсам болот. Анткени андан тышкары жыл сайын шайлоолорго катышып, жана ошондой эле биз ишенебиз, ушул жылы буюрса биздин жаштар парламенти мүчөлөрү депутат болоруна мен толук кандуу ишенем. Демек, бул жаштар парламенти чоң саясатка аттана турган бир плацдарм сыяктуу экен, себеп дегенде парламенттеги болуп аткан иштердин модели сыяктуу. Ал жака катышуу үчүн кандай шарттар каралган, кандай адамдар, жаштар өтө алат ошол жака? Биз биринчиден жарыя кылганда интервью болот, заявка толтурулат, анан интервьюга чакырылат, анан ошонун негизинде тандалат. Бирок бизге быйыл жаңы сунуштуулар киргизип атат, онлайн форматта шайлоо өткөрүү, тандап алуу системасын киргизүүгө. Себеби дегенде биздин уюмдун мүчөлөрү гана тандайт да, муну эл жаштар арасынан тандалсын деген сунуштуулар киргизилип жатат. Ошол сунуштоонун каралып атат. Себеби эмки жаштар парламенти бул ошондой мүмкүнчүлүк түзөлү деген оюбуз бар. Жанагы онлайн добуш берүү боюнча. Бүгүнкү күндө дагы эле ошол коомчулукта ошо кечээки болгон окуяларга чейин, андан кийин ушул күнгө чейин өзүнүн ишмердүүлүгүн улантып келаткан ошол тилекке каршы, албетте тилекке каршы 6-чакырылышта парламентке болгон абдан чоң негативдүү фон күч алды. Деги эле парламент деген сөздү укканда эл арасында мындай бир жагы дегенде кыжырдануу бар да. Себеп дегенде ушул сөздү, ушул түшүнүктү жана парламенттин ишин толтуруп турган эл өкүлдөрүн эч ким мындай уккусу да жок, сөздүн ачыгы да, көргүсү да жок. Анан кайсы жакты караба, ушул парламенттин кереги жок, бизге 7 облустан 7 депутат керек деген сөздөрдү тилекке каршы угуп атабыз да. Эмне үчүн бул туура эмес же туура? Элдин талабы, элдин бүгүн кыжырданганы неден келип атат? Биринчиден элдердин кыжырын түшүнөм. Себеби дегенде мисалы парламент деген бул плюрализм, ар кайсы ойлордун платформасы да, мындай. Анан бул жерде ар кандай ойлор айтылат, сын пикирлер айтылат, жана ошондой эле 120 депутат ар кандай бир эле маселеге ар кандай көз карашы бар. Бул ар кандай ойдогу идеялардын чагылдырышы. Эгердеги парламент болбосо, мындай талкуулар жүрбөгөндө элге мисалы ошол көгүлдөр жетпейт болчу. Мурун деле кантип парламент жок кезинде 2010 жылга чейин мен өзүм тажрыйбамдан айта алам. Эмне болуп атканын сессия түндө болчу, билесиңерби? Түн убагында элдер уктаган убакта сессия өтчү. Кайсы мыйзам эмне кабыл алынган мен билбейм. Биз күндүзү сессия көрүшпөйбүз, эртең кечки түндөн баштап көрсөтүшчү, билесизби? Анда биз кандай мыйзам кабыл алып, эмнени талкуулап жатканын биз билчүмүзбүз. Парламент жакшыбы, жаманбы? Жакшы жерлери көп. Себеби биз ошол парламент аркылуу кандай мыйзамдарга, долбоорлорго кол коюлган, кандай ратификацияланган, канча акча королгон, жанагы өкмөттүн отчетун караганда биз канчалык деңгээлде Кыргызстандагы проблемаларды, орчунду, ошолорду көрө алабыз. Ошондой эле депутаттар ар кайсы фракциядан, ар кайсы депутаттар ар кайсы фракциядан эмес, жана партиялардан келгендиктен ар бири өзүнүн позицияларын чагылдырат. Ошон үчүн мындай жерде талкуу болгондо бир кандай туура чечимге келе алабыз деп ойлойм. Анан элдердин кыжыры келгенин бир чети түшүнөм. Себеби дегенде алар ойлой берет 120 депутатты багып эмне кереги бар деп. Бирок 120 депутат болбосо, бир 10 киши, 20 киши мындай эле чечип коет да ал суроону. 120 болгондо ошол ар бирөө ар кайсында ойду чагылдырып айтып атып, элге маселе жетет да. Мен ойлойм, санын кыскартышы туура эмес парламенттин. Мисалы башка мамлекеттен өнүккөн мамлекеттер 300, 400, 500гө чейин депутаттар бар. Алар верхняя палата, нижняя палата деп бөлүнүп иштешет. Бизде болсо ошо 120 депутатты багып атабыз деп көптөгөн нааразычылыктар болуп жатат. Бул бир аз мен ойлойм
түшүнбөстүк деп, себеби дегенде анча акчанын баары бир жалгыз депутаттарга кетпейт да, аппараттык немеге кетишет. Мисалы интернетте көп деген буга мынча сом коротушуптур, тигинтишиптир деп, бул жалгыз гана немеге кетпейт да. Комитеттер бар, анын ичинде бөлүм баш немелери бар, бөлүмдөр бар. Ошентип ошол каржылар ошондо кетет да. Анан бир жалгыз депутаттарды күнөөлөгөн туура эмес деп эсептейм. Себеби дегенде алардын айлыктары дагы, немелери дагы бир канча каралган да, мисалы. Сиздин өмүрүңүздүн дээрлик көп бөлүгү иш тажрыйбаңыздын ушу парламентке тыкыз байланыштуу болду. Анын ишин да көрдүңүз, моделин да жасап көрдүңүз, жаштарды аралаштырып атасыз. Бүгүнкү күндө парламенттик кризис бар деп толук айтсак болот. Эмне үчүн парламенттик башкаруу жалпы мына кыргыздын адатына, салтына жатканы менен көп ойлор келип, уруу болуп биригип, анан ортодогу пикирин айткан менен эмне үчүн бүгүн парламентте кризис болуп атат? Канткенде парламент мындай сапаттуу парламент көрө алабыз? Анын үчүн кандай негизги критерийлер керек деп ойлойсуз? Парламент деген бизде болгон деп айтсак болот. Анткени сиз айткандай эле азыр айтып кеткендей, уруулар болуп, жанагы курултайлар болуп, ар кайсы региондордун башчылары, бийлери чогулушуп, бир чечим келип, бир иш алып башкан. Мисалы. Анан Кыргызстанда айтып кетчү нерсе, бүгүнкү күндө сапатын өзгөртүш үчүн жаңы саясий элиталар келиш керек. Өзгөрүү болуш керек. Революциялардын баарын байкасаңар жаштар кылат. Кыргызстанда 30% чукул жаштар түзөт. Анан бул демек жаштардын саясий алмашуусу, жаштардын саясатка келиши зарыл. Анан кээде айтып калат, жаштардын тажрыйбасы жок экен, азыр мурдагылар иштеп турсун деп. Бул менин оюмча туура эмес, дегенде жаштар абдан активдүү, креативдүү жаштар бар. Ошолорго бир мүмкүнчүлүк түзгөндө бир резерв кадров деген түзүлсө, Кыргызстанда мисалы, ошол кадровый резервден ошондой бир мамлекеттик кызматка койгондо бир платформа болмок да. Биз жаштар парламенттик кичинекей долбоор алкагында ошол жаштарды кадрлар даярдоо бөлүгүбүз да. Ошону аракет кылабыз. Бирок бизге бул аз. Мамлекеттин деңгээлинде кадр даярдоо бир мектеп болуш керек. Государственниктерди даярдаган бир системный бир иш-чара өткөрүлүш керек. Анткени тажрыйба алыш үчүн билим алыш керек да. Билим алыш үчүн мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Ошон үчүн жаштар саясатына көп көңүл бурулуш керек Кыргызстанда. Себеби дегенде бүт процесстердин баарын кыймылдаткан, ошондой эле ошол процесстерге таасир берген ушул жаштар. Жаштардын ролу абдан чоң. Кыргызстандын өнүгүүсүнө, экономикасына, жалгыз гана саясатында эмес, экономикасында да абдан чоң роль ойнойт. Ошондуктан жаштардын ролу абдан маанилүү. Ошолорго бир тажрыйба алыш үчүн бир программалар ойлонуп чыгыш керек. Мисалы, мурун кадр 21 века деген программа бар эле. Ошо окуп келип, Казакстанда эле болашак деген программалар бар. Бизде ошондой программаларды жандандырыш керек. Стимул бериш керек жаштарга. Мисалы, мен көп жаштар мага кайрылат, жазып калат. Депутат болгум келет, депутат болуш үчүн акчам болуш керек дейт. Бул көрүнүш бар эле билет да. Кантип депутат болот, акча бериш керексиң парламентке кириш. Бул ушундай ойду жаралган себебин билебиз, дегенде чынында эле шайлоо өткөрүү абдан финансылык жактан каржылуу оор. Негизи ошондой эле да, табияты ошондой да, шайлоонун табияты чоң акчаны талап кылат. Ошон үчүн биз деген ошондой таланттуу жаштарга мүмкүнчүлүк түзүп берген бир чоңураак, кененирээк бир платформа ойлоп чыгыш керек. Ошол жакта конкуренция жаралып, конкуренцияндан кийин мыктылар чыккандай кылып бир мүмкүнчүлүк түзүш керекпиз. Муну ушул жаштар саясатында бир жаңы өнүктүргөн долбоорлор керек. Себеби дегенде, эгер мисалы история успеха болбосо, адамдар ишенбейт. Мисалы, сизди көрүп, Эркин байке мындай өзү активный жарандык позициясы болуп жүрүп, ушундайга деңгээлге жеткен деп мындай бир көбүрөөк мындай жакшы тажрыйбалар көрсөтүш керек, жаштарга стимул болуш керек.
Эгерде андай мотивация жок болсо, адамдардын умтулуусу акча табуу болуп калат. Ооба. Андан бул биз деген билим аркылуу көрсөтүш керекпиз. Билим системасына абдан көп көңүл бурулуш керек. Себеби дегенде билимдүү, креативдүү, прогрессивдүү жаштар келгенде гана жана саясий элиталар өзгөрүп, Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң салым кошо алат. Салым кошо алат деп ойлойсуз. Азыр биз бир жарымлык блоктон кийин эртең өткөрө турган иш-чараңыз тууралуу дагы көбүрөөк маалымат алганга аракет кылалы. Биздин көрсөтүүбүздүн баш өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы 25 жылдан бери Кыргызстандагы курулуш багытында алгылыктуу иштерди алып келе жатат. Андыктан жарымлык блок болсун, андан соң Назгүл Жолдошова жана жаштар парламенти тууралуу кеп маегибизди улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бул күндөрү Кыргызстандагы 10 жыл мурун өзүнүн ишин баштаган жаштар парламент долбоору юбилейлик датасын өткөрүүдө. Долбоордун жетекчиси Назгүл Жолдошова бизде бүгүн конокто. Назгүл менен дагы маегибизди улантып турган болсок, эртеңки иш-чарага мен билгенден чет өлкөлүк дагы Кыргызстан менен өнөктөш болгон, кызматташ болгон мамлекеттердин өкүлдөрү келди. Кимдер кайсы жактан келишти? Кандай максат менен келип отурат бул жака? Бизде бүгүн бул долбоор ачылгандан бери көптөгөн мамлекеттер бизди чакырып келатат. Иш-чараларына ошолор менен биргеликте иштеп келатабыз. Бул Россиядан келди, Казакстандан, Өзбекстандан, эртең дагы бирөө Молдовадан келем деди. Ушул мамлекеттер менен биз тыгыз байланышта иштеп келатабыз. Уже 3 жылдан бери абдан тыгыз. Эң негизги максатыбыз биздин негизги максатыбыз тажрыйба алмашуу. Алардын жакшы немелерин биз өзүбүздө колдонуу жана алар дагы бизден алган тажрыйбасын колдонуп биргеликте региональный сотрудничество боюнча иш-чараларды өткөрөлү деген ойлорубуз бар. Анткени булар жыл сайын өздөрүнүн мамлекетинде өткөрүшөт, чакырышат, программа долбоорлор бар. Ошол долбоор аркылуу Мамлекеттик долбоорлор ал жакта? Мамлекеттик да бар, жеке уюмдардын өздөрүнүн долбоорлору бар. Бирок негизинен көптөгөн мамлекет колдоп келет. Жанагы президентский фонддор бар, ушул мамлекеттердин. Ошол президентский фонддордон акча бөлүнөт. Ошол жаштарга бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүк түзүп берилген да. Алар ушундай. Бизде болсо чет элдик донорлор каржылайт көбүнчө. Менде мындай суроо жаралып атат. Сиз мына жогоруда айтып калдыңыз, Казакстан, Россия сыяктуу мындай жалпысынан айтканда бир кишинин башкаруусунда келе жатат көп жылдан бери. Бизде концепти жаманбы, жакшыбы? Жакшыраак жагы көбүрөөк. Бизде бийлик алмашып турат да, кан жаңылаган сыяктуу. Бирок анткени менен жаштардын саясаты чындап эле көчөдө калып калды. Жаштар өзүнө өзү таандык, анан мамлекет аларга бир мындай чоң кыял бербейт да колуна. Анан сиз жаштар менен иштеп жүргөнүңүз үчүн бир суроо мындай болот да. Мамлекет, бийлик, ошол бийлик колунда турганда жаштар саясатына көңүл бурам десе, негизги приоритеттик багыттарын кайсы жакка буруш керек? Канткенде жаштарда кыял пайда болот? Бул жакшы суроо. Мен азыр айтып кеткендей эле, жаштарда мотивация жок, мамлекетке кызмат кылуу мотивациясы жок десек болот. Бир гана шайлоону күтөбүз. Шайлоону жана мурда айтып кеткендей эле, кыймылдаткыч жанагы Кыргыз мамлекетте процесстердин эң алдыңкы орунда турган кыймылдаткычтардын бири бул жаштар. Бирок революцияны караңыз, төңкөрүштөргө карасаңар, жаштар кылат, анан бийликке башкалар келет. Жаштардын көйгөйлөрү унутулат. Жанагы 2010 жылы жаштар министрлиги түзүлүү, анан ошо жаштар кылды деп бир министрлик түзүлгөн, билесиң, эсиңизде барбы? Анан кийин азыр бул госагентство болуп калган. Азыр аны дагы бир жакка кошуп койду окшойт. Азыр Минкультурага кошту. Бул жаштарга кандай ошо 2010 жылдан бери көңүл буруу максатында түзүлдү. 10 жылга чейин жаштар саясаты чет эле калган да. Азыр ошо 2010 жылдан бери эл аралык уюмдар жана каржылап келатат, колдоо көрсөтүп атышат. Көптөгөн уюмдар биргеликте аракет кылып, ошол жаштар саясатына көптөгөн долбоорлор ишке ашырылып келатат. Бирок сиз айткан сурооңузга, жана жаштарды биз региондон башташ керекпиз. Аламга жол айылдан башталат дейт.
Биринчиден, биз бүгүн жаштар үчүн региондордо клубтар, баягы советтердин доорунда калгандар, эскирип, сынган бир центрлар түзүлгөн, жанагы эл аралык уюмдар каржылап берип, жана жаштар центрлары түзүлгөн. Бирок ал центрларды азыр кээ бирлер жабылып калган. Ошолорду жандандыруу керек. Жаштарга региондордо бир мүмкүнчүлүк түзүп берүү, жана ошолорду жалгыз гана саясатка эмес, экономиканы өнүктүрүү, IT-ни өнүктүрүүгө, жана социалдык тармактарга өнүктүрүү үчүн жаштарга региондордон регионго көп көңүл бурулуш керек. Мен өзүм биздин дагы бир долбоорубуз Ошто бар. Ошо жаш парламентарий мектеби деген долбоорубуз ТМЖ каналы менен биргеликте ишке ашырылып келатат 2 жылдан бери. Ошол Бишкектен Ошто эки чоң долбоорубуз бар. Бирок региондорго көбүрөөк көңүл буруш керек. Жанагы ошондой эле жаштар үчүн бир государственниктерди тарбиялоо жана чыгаруу бир платформасы түзүш керек. Бул корпус молодежи деп бире корпус унутуп калматын, ошондой түзүлгөн. 2011-2012 жылдары ушундай аракет болгон, жасалган, бирок бул өзү ишке ашырылган эмес. Жаштар парламент негизи эле 98 жылдары дагы аракет кылынган. Биринчи жаштар парламентинин катышуучулары бар азыр. Алар Аскар Акаевдин кезинде түзүлгөн жаштар парламенти болуптур. Ошол жанагы мэрлерди, акимдерди, жаштарды тарбиялоо бир максатында ушул жаштар парламенти түзүлүптүр. Анан бул азыр бир жыл иштегенден бир канча жылдан иштебей калыптыр. Ошондой эле бир мамлекеттин деңгээлинде бир платформа түзүш керек. Ошондон кийин мисалы жөн эле катышып кетүү эмес, андан ары кандай мамлекетке кандай кызмат кылат. Жана ошондой эле көчөгө чыгып революция жасап эле калып калбай эле жаштардын тарбиялоо жана ошол биз эмки муунду даярдоо, кадрлар даярдоо биздин эң чоң максатыбыз баарыбыздык болуш керек да болчу. Себеби дегенде жаштар бизден кийин улайт Кыргызстандын. Ооба, жолубузда ошолор. Биз бирөөнүн жолун улап келатабыз, биздин жолдо да бирөө улаш керек сөз. Ооба. Бул табиаттын мыйзамы өзү ушундай. Мени бир ары таң калтырган, ары мындай түйшөлткөн, ары кызыктырган бир маселе бар. Жаштар саясат дегенде, мындай мен сот тармактарда отурам, айрым байкы уюмдар менен жеке тааныштыгым бар. Негедир жеке чакан же болбосо кайсы бир донорлук күчтөр менен ачылган жана ишмердүүлүгүн алып келаткан компания жаштардын бирикмеси абдан ийгиликтүү долбоорлорду ишке ашырып келет. Аябай заманга бап келген, аябай мындай тырнашан айтканда даамдуу, сапаттуу, жакшы долбоорлор чыгат, бирок көбүнесе жеке уюмдардан да. Мамлекеттин жаштарга болгон иш-аракеттерин же болбосо иш-чараларын көргөндө дароо маанайым түшүп калат да, себептен ал жакта бардыгы ушунчалык суук, бардыгы мындай кагаз үстүндө эле жазылып, анан ушу менен ары өтүп кетсин, анан калганын өзүбүз улантабыз деген менде бир сезим кылат да. Ушул айырмачылык эмнеден келип чыгат? Мамлекет эмне үчүн ушул жаштардын саясатын эстафетасын өзүнүн колуна биринчи жолу алып кетүүдө алсыздык кылып атат? Бул биринчиден саясатка келүү дегеле бул мотивациянын аздыгы. Мисалы, эгер бизде кандай депутат болуш үчүн жаштар менен сураганда акчам болуш керек дейт, же тааныш билиш деп айтат. Ошон үчүн жанагыдай мотивация болуш үчүн история успеха, англисче айтканда success story көп болуш керек. Сиздей жөнөкөй адамдар кантип олигархтар эмес, байлар эмес, бирөөнүн баласы эмес, иниси эмес, кантип ошол ийгиликке жетишкен бир жакшы башкалар үчүн мотивация болгондой бир долбоорлор болуш керек. Мүмкүнчүлүк түзүш керек. Анан сиз айткандай эле суук жана жеке немелер, уюмдар, анткени аларга стимул болгон көптөр факторлор бар. Мисалы, аларга түзүлүп берген мүмкүнчүлүктөр, жанагыдай эле мисалы биз ушул культураны өнүктүрүш керекпиз. Мисалы, чет өлкөдө барсаңыз, волонтер болсоң, мисалы, бул волонтерство ыктыярчылык, бул обязательно. Андан ары карьерасын жасап кеткенге көптөгөн мындай катышып, ошо мамлекетке кызмат кылып, ушундай стимулганы программа долбоорлор болуш керек. Ошол мындай сен активдүү болсоң, бир жашооңдо бир жеңилдетилет, мондай бир мүмкүнчүлүк түзүлөт деген бир мамлекет тарабынан иштеп чыгыш керек. Ошондо гана жаштар мотивация алып,
аракет кылышат. Тилди эмнеге үйрөнүшөт? Чет өлкөгө чыгыш үчүн үйрөнүшөт, туурабы? Эмне үчүн мамлекетке кызмат кылыш керек? Анткени мамлекет сага муну кылып берет. Бирок биз мамлекеттен гана талап кылбай, мамлекетте кызмат кылыш үчүн мамлекеттеги жаштарга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Бул аракет кылынып атат. Мен жаштарга көңүл бурулбайт деген сөздөн алысмын. Бирок бул мындай концептуалдуу жана мындай бир 5, 10, 20 жылга коюлган бир долбоорлор, стратегиялык долбоорлор болуш керек да. Ошон мисалы жана кадр 21 века. Эмне үчүн кырсаң кайтып келиш үчүн. Мисалы башка мамлекетти карасаңар, анткени кайтып келип кызмат кылыш керек. Анан мамлекет төлөп берген айлык мисалы стипендиялар төлөп берет да. Ошону ошол убакытка чейин иштеп бериш керек мамлекетке. Ошондой бир долбоорлор түзүш керек. Мотивация болгондой келип кайра иштеп бергенге, мына ошо кыялдарын орундатканга мамлекет мүмкүнчүлүк түзүп бергенге аракет кылыш керек. Бүгүнкү күндө кайсы жаштардан өзгөчө мындай чет элдеги жаштардан сурасаң, саясатка эмне аралашып кеттиңиз? Саясат деген өзү ушундай былык, ушундай сасык келет, табияты жаман деп мен өзүмө тегерегимде көп укчу болдум да ушул сөздүчү. Анан мен жооп берем да, баягы саясаттын өзү баягы кызыктуу. Негизи баягы илим катары, политология, мисалы процесс, практикада абдан кызыктуу. Бирок баары келип туруп эле жана сиз айткан акчага, тааныш биликке калган үчүн бизде жалпысынан саясат бул сасык деген баягы ыйырлыкты, жарлыкты жабыштырып коюшкан да. Ошондо биз саясаттын өзү, табияты өзү ушундайбы же биздеги саясатчылардын деңгээли чыныгы мындай көзгө урунтуу деңгээлин көрсөтө албай жатышабы? Жана бизде Исхак Разаковдун сөзү бар го, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот. Бул ар бир адамдан. Мисалы өзүң кандай болсоң, ошондой адамдарды тартасың. Андан саясат, сасык деген неме эмес, бул чоң бир мектеп, бул жашоо мектеби. Бул жакта кандай сабырдуу болуу, дипломатия болуу, жана ошондой эле кээ бир жерде өзүңдү алып жүрүү, жана ошол нерселерди үйрөтөт. Мындай конфликттерди кантип чечүү жолун. Бул дагы бир чоң, бул жашоодо бир саясаттагы көп кишиге неме берилген мындай таандык эмес, дегенде буга абдан көп чыдамдуулук керек. Саясат, таза саясат, таза коом куруш үчүн биз баарыбыз өзүдөн башташ керекпиз да. Мен ошого ишенем. Анткени мен байкасам, кээ бир жаштардын арасында мындай сатып коюп, кайра дос болуп, кайра жүрө беришет. Анткени ал адам ошондой көнүп калган. Ошону көрүп калды да. Көрүп калганда көнүп да калган өзү дагы. Анан бул нерсени жок кылыш үчүн жаңы сознаниясы, жаңы креативдүү ойлонгон башкача форматтагы жаштар келгенде коом да өзгөрөт. Бул мындай жаштар бар, мен ишенем. Бул бир канча жылдан кийин ушундай бир бизде саясий элиталар алмашканда башкача коом да түзүлө баштайт. Мисалы, эмне үчүн жаштар арасында акча маанилүү? Байкасаңыз, акча болуш керек деп. Анткени өйдө да кандай болсо, ылдый жакта эле ушундай. Эгер олигархтар баары купи продай болсо, сатып алып сатам деген. Ошолор эле жаштар үчүн бул да көрүнөт. Күзгүдөн чагылышат да. Ооба, ошол эле жаштар ошону көрөт, ошондой эле кылат. Мисалы, саясатчы болуш үчүн акча көп болуш керек, значит акчага умтулуш керек. Эгер өзүнүн билими менен, өзүнүн тажрыйбасы менен, мисалы биздин Кыргызстанда көптөгөн Исхак Разаков, Усубалиев, көптөгөн аттуу баштуу адамдар мамлекетти башкарып келген да. Коом да ошого жараша болгон. Ошон үчүн эң башында кандай адамдар турса, коом деле ошондой болот. Анткени биз өзүбүздүн мамилебиз менен, өзүбүздүн турпатыбыз менен, кылган, жасаган иштерибиз менен, сөзгө турганыбыз менен, кандай өзүн биз аркылуу коом дагы ошондой болот. Жаңы кадамдарга кетет, жаңы кадам шилтейт деп атасыз. Кайрадан ошо сиздин эртеңки өткөрө турган ошол юбилейлик кечеңизге карала турган болсок, ал жакта вице-премьердин деңгээлинде анын катышуусу менен Жогорку Кеңештин 6-чакырылышта депутаттары жана эл аралык коноктор жана аны менен катар сиздердин мектептин бүтүрүүчүлөрү. Булар канча жыл окушту ошондо? 7-чи, биздин азыркы сазыбыз 7-чи сазыв. Жылда бир жолу кабыл алынат. 6 ай, 8 ай, 10 айга чейин иштешет. Бул долбооруна жараша, эгер мисалы бир маселе каралганга убакыт жетпей баратса, биз аны чоюп узартабыз мөөнөтүн. Себеби дегенде ушул ишин акырына чейин бүтүрүш үчүн.
Ошо менен быйыл 7 созыв болду, 7-чи созыв чакырылыш. Ошол бүтүүчүлөрүбүз менен биргеликте ушул мааракени белгилейбиз. Сирке легитимдүү чакырылыш турбайбы, 7-чи чакырылыш болсо? Ооба. Биз 7-чи чакырылышты чакыра албай койдук го. Өзүнүн ушул ишин улантып келатат. Эл аралык коноктор боюнча айтып кетсеңиз, дагы бир жолу Казакстан, Орусия, Молдовадан келишет. Алар Кыргызстанга келгенде обычно мындай демейде баягы биринчи жыл иштеген жоксуз да сизчи? Чет өлкөлүк ошо биздин коңшулаш мамлекеттердин кыргыз жаштары жөнүндө, Кыргызстан саясаты жөнүндө кандай ойлордо бар? Себеп дегенде көп жерден угуп калдым, кыргыз саясаты эч кайсы бир теорияга, эч кайсы бир китепке мындай ой менен сыйбайт да. Биздики улуттук жана башка факторлордон биздин саясат такыр башкача жасайт деп айтсак болобу? Ооба. Мисалы биз мен өзүм саясаттануучу болгон үчүн биз теориялар бар. Бирок жашоо теориядан турбайт, бирок бир практикалардан бар. Эл аралык практикалардан алынат. Мисалы, жаштар парламенти эле бул дүйнөдө бул жалгыз гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүнүн көптөгөн мамлекетте жаштар парламенти бар. Бул ошолор тажрыйбадан алынат да. Анан биз Кыргызстандын саясаты бир аз мындай күтүүсүз, борон чапкын, эртең эмне болорун билбейбиз. Ошон үчүн мен үчүн ар бир шайлоо мен үчүн бир коркунуч жаратат десем болот. Анткени ар бир шайлоонун жыйынтыгы ар кандай саясий кырдаалга жанагы саясий өзгөрүүлөргө алып келет. Чоң рахмат сизге, Назгүл. Анда эмесе сизди дагы бир жолу куттуктап кетейин. Юбилейиңиз кут болсун. Долбоор андан ары өнүгө берсин. Мыкты кадрлар, бизден да ашкан, бизден да акылдуу, бизди да ортобузга отургузуп койго турган кадрлар чыгат деп мен эмнегедир аябагандай ишенип турам. Себеп деген 10 жыл жашадыңыздар, эми мындан ары дагы жылдар көбөйө берсин, сапаты дагы жогорулай берсин. Эсиңизге салып өтсөм, бизде конокто жаштар парламент долбоорунун жетекчиси Назгүл Жолдошова болду. Эртең 4 март саат 9:30 Бишкектеги Дамас отелинде дал ошол жаштар парламентинин чакан юбилейлик эртең мененки программасы болот. Ал жакта ошол вице-премьердин деңгээлинде жаштар саясатына бир салым кошум сала турчу сонун иш-чара болгонун биз да каалайбыз. Ийгиликтүү өткөзүп алыңыз. Рахмат. Биз болсо силерге жакшылап бир сюжет көрсөтөлү. Бардык нерсе тазалыктан баштайт дейт. Эгер сен дүйнөнү багындырам десең, анда жок дегенде өзүңдүн тиги келебетиңдин төшөнчөсүн туралап кой, өзүңдү таза сакта, тыкан карма деген түшүнүктү жалпы мамлекеттик бир идеология айланткан өлкөлөр бар. Анда эмесе кийинки сюжеттин аталышы дүйнөдөгү эң таза өлкөлөр. Келиңиздер, чогуу көрөлү. Дүйнөдөгү эң экологиялык таза 5 өлкө. Биринчи Чехия. Чехия чыгыш Европадагы эң таза өлкө. Алар экологиялык отундун маркаларын киргизип, таштандыларды кайра иштете башташты. Ал эми ишканалар зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышына көз салууга милдеттүү. Экинчи Швеция. Бул дүйнөдөгү эң ден соолугу мыкты өлкөлөрдүн бири. Швециянын суусу жана абасы таза. Бул жакта газдын эң аз көлөмү чыгат. Швецияда альтернативдүү энергия булагы колдонулат. Үчүнчү Норвегия. Өлкөдө токойлорду кыюуга тыюу салынган. Көчөдөгү айлана чөйрөнү булгагандыгы жана таштандоо үчүн айып пул салынган. Бул шаарлардын тазалыгын сактайт. Төртүнчү Жапония. Бийлик суу жана абаны тазалоонун заманбап технологияларын колдонот. Жапония санитардык нормаларга жана таштандыларды сорттоого көңүл бурат. Абанын булгануу деңгээлин төмөн кармаганга аракет кылат. Бешинчи Швейцария. Өлкө Альп тоолорунда жайгашкан жана эң таза абасы менен белгилүү. Бул жерде өзүнчө таштанды чогултуу иштери жүрөт.
калдыктардын 53% кайра иштетилет. Forbes Швейцарияны дүйнөдөгү эң экологиялык өлкө деп атады. Биздин өлкөбүздүн тазалыгы үчүн ар бирибиз жаратылышка жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек. Ал эми кийинки видеодо 5 эко ынтымактуу инновация жөнүндө айтып беребиз. Климаттын өзгөрүшү реалдуу жана ылдамдап жатат. Биздин планета кыйынчылыкка туш болуп, жардамга муктаж. Азиянын компаниясы 5 эко ынтымактуу инновацияны сунуштады. Индия булганууну искусствого айлантат. Аванын булганышы Индияда жыл сайын 1,1 миллион адамдын өмүрүн алат. Гравики лабораторияларынан чыккан запастык чыпка булгоочу заттарды кармайт жана аларды зыянсыз кылат. Сапаттуу көркөм сыя 10,6 миллион литрден ашык абаны тазалайт. Индонезия козу карын бөлмөлөрү ыкчам өнүгүү 1985 жылдан бери 27 миллион чарчы метрден ашык тропикалык токойлордун жоголушуна алып келди. Микатех уникалдуу козу карындарды бириктирүү технологиясын колдонуп, айыл чарба таштандыларын туруктуу курулуш материалдарына айландырып, ордуна толгуз тропикалык токойлордун жоголушун жайлатат. Индия жапайы жаратылыштын келечегин тезек кагазына айландып жатат. Индиялык пилдер жана кериктер баалуу мүйүздөрү үчүн тукум курут болуу алдында турушат. Эльфино компаниясы мүйүздүн тезекке адамдардын көңүлүн бурат. Алардын тезектери экологиялык таза кагазды жаратканга жардам берет. Андан тышкары бул компания кереметтүү жаныбарларды жана алардын токойдогу байырлаган жерлерин сактоого жардам берет. Гонконг убакытты артка кайтарууда. Гонконг 7,3 миллиондон ашуун калкы бар шаар. 2015 жылы 2 миллион тонна катуу таштанды чыгарган. Ал химиктердин жараткан чыгармалары бир кездеги жөнөкөй таштандыларды көркөм сүрөт искусствосуна айландыруу менен жумушту көркөмдөп жеңилдетет. Сингапур бүгүнкү таштанды эртеңки асман тиреген имараттар. Сингапур жыл сайын 869 миң тоннадан ашык пластик калдыктарын өндүрөт. Алардын 9% гана кайра иштетилет. Bluren Upcycles нано трубаларга айлантат. Бул нано трубалар бетонду катуулатууда жана цементтин чыгымын 30%га төмөндөтүүдө колдонулат. Жер планетасынын таза кооздугуна кайтып келишин колдогула. Жаштар ар өлкөнүн кыймылдаткычы, локомотиви деп ар дайыма айтып келебиз, бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы, балким менин субъективдүү пикирим болушу мүмкүн, жаштар жана мамлекеттик саясат экөө эки ача жолго түшүп калган. Бирок анткени менен бүгүнкү күндө бизде эң негизги артыкчылык бул адамдык ресурс, жаштардын жаштыгы, дымагы, энергиясы, изденүүсү болуп келет. Ошондуктан ушул багытты өзүнө дагы турмуштук жолун тандап, анан өзүнүн тегерегинде жаштарды бириктирип жаткан жаштардын лидери десек болот, жогоруда сөз кылган жаштар парламентинин төрагасы, 2020 жылдын төрагасы Элбек Хабибуллаев мырза бизде конокто. Элбек мырза, рахмат келип бергенсизге. Азыр эле мына сиздин алдыңыздан Назгүл Жолдошова келип кетти. Жалпы жаштар парламентинин 10 жылдык юбилейи тууралуу алып кетти. Сиз эми мындай биз өзүбүзчө мында отуруп сөзсөк да болот. Жаштар парламенти бүгүнкү күндө эмне менен алек болуп атасыздар? Канча жаштардын башы биригип атат? Кандай долбоорлор ишке ашып атат? Парламентте жагдайлар кандай? 7-чи чакырылыш экен сиздерге. Ооба, биздики 6-чы чакырылыш 2020 жылы 6-чы чакырылыш биздин убактыбыз бүттү. Анда мен 2020 жылы өзүбүздүн жаштар парламенти тууралуу кыскача айта кетсем, себеп дегенде менде мурдакы Назгүл Жолдошова жаштар парламенти тууралуу кенен айтып бергенди. Биз 2019 жылы декабрь айында кабыл алындык. Андан кийин ушул январь айынан тарта 6 ай боюнда 6 ай күз айына чейин ушул жаштар парламентинде иш алып бардык. Жаштар парламенти ушул жогорку кеңештин модели болгондуктан ал жакта фракция, 3 фракцияга оңчулдар, солчулдар жана центристер деп 3 фракцияга бөлүндүк. Андан сырткары фракцияга бөлүнүп, оппозиция жана көпчүлүк, азчылык деп бөлүнүп, андан кийин өзүбүздүн кадимкидей жогорку кеңешке окшоп спикерлерди, вице спикерлерди и аткаруу бийлигин таңдаганбыз, шайлаганбыз. Андан сырткары эле ушул жогорку кеңештеги комитеттер бар болчу. 5 комитет болду бизде да.
5 комитет, булар мисал үчүн саламаттык сактоо комитети, билим берүү комитети, жана 2020 жылы региондорду өнүктүрүү жана балдарды коргоо жылы болчу. Ушул багытка багыттап дагы ушул ат менен дагы бир комитет ачканбыз. Андан сырткары экология жана спорт ушул багыттарда комитеттер иш алып барганбыз. Эң ол эле биз негизи ушул законопроект буга чейин жаштар парламентиге чейин бардыгы законопроектти же болбосо ушул закон чыгаруунун процедураларын эч ким билген эмес да. Бизге ушул жаштар парламенти аябагандай чоң түрткү берди. Башкача айтканда куру кыйкырык менен эмес, биз өзүбүздүн ушул идеяларыбызды, аргументтердин күчү менен ушул алып чыгууга бел байладык. Негизи биз дагы бир-эки законопроектти даярдап баштап ушул сунуштай баштап иштеп баштаганбыз. Бирок тилекке каршы могул пандемия учуру биздин учурга туш келди. Бишкек шаары 2 айга карантинге жабылып, биз бүтүн бардык күчүбүздү ушул пандемия менен күрөшүүгө жумшадык. Жаштар парламенти негизинен ушул студенттер, анан жаңыдан университетке келген адамдар же бүткөн адамдар ушулар түзгөндүктөн көпчүлүгү айылдарына кетүүгө туура аргасыз болду жаштар парламенти. Ага карабастан биз ушул айылдарда гуманитардык жардам берүүдө бүтүн бардык ушул иштерди аткардык. Ага чейин Кыргызстанга пандемия ушул коронавирус келгенге чейин биз саламаттык сактоо министрлигине ал учурда Космосбек байке болчу, ошол официалдуу түрдө кат жазып, биз ушул мамлекеттик органдар канчалык деңгээлде ушул пандемияны тосуп алууга даяр экендиги боюнча биз мамлекеттик органдар аркылуу мындай мониторинг жүргүзгөнбүз. Ал мониторингде чындыгында бир канча ушул жерлерде кемчилик бар экендигин байкаганбыз. Ал кемчиликтерди тийиштүү жерлерге сунуштап, андан кийин керек болсо биз ушул Генштабка деле кирсек, могул пандемия менен күрөшүүгө деген сунуштарды айтканбыз. Тилекке каршы алар кабыл алган жок, бирок биз ушул алдын алуу максатында бүтүн бардык биз сунуштарды берип, атайын роликтерди тартып, кандай кылып өзүн алып жүрүш керек экендигин ушулар боюнча бир топ иштер болду. Андан сырткары ушул биз ушул балдар үйү, жетим балдар үйүндө проектибиз бар болчу. Ушуларга кантип биз көмөк көргөзө алабыз деп аларды дагы биз ушул Бишкек шаарындагы бир канча үйдү ошол пандемия учурунда алар жумушсуз калды, продукта же болбосо ушул жагынан жеринде жардам берип аракет кылып турдук да. Парламенттеги адамдардын саны канча? Парламентарийден 45. 45. Ар кайсы университеттерден? Кыргыз Республикасынын ар кайсы аймагынан 18 жаштан 35 жашка чейинки жарандар кабылданат. Биздин немеде созукта, башкача айтканда чакырылышта 18 жаштан баштап 32 жашка чейин бар эле. Бул 32 жашта дегендер бул ошол Жалал Абад областынан келген мектеп директору, ушундай активдүү директорлор бар экен. Бул абдан кубандырат бизди. Андан сырткары ушул мамлекеттин органдарда мисал үчүн иштеген жаш активисттер да бар. Алар да келип катышып өздөрүнүн мындай пикирлерин айтып беришти. Албетте басымдуу бөлүгү бул 18 жаштан бир 23 жашка чейин басымдуу бөлүгү деп айтсак болот. Парламенттин негизги табияты бул ачыктык принцип болуп эсептелет. Биз ошон үчүн улам жанакы алардын аттарын же болбосо ошол реалдуу парламентте иштеген парламентарийлердин кылган иштерин баардыгын көзөмөлдөп турган үчүн баарын билип турабыз да, анан улам чыгып калат да. Мисалы аткаруу бийлигинде кандай иштер болуп атканын биз көп билбейбиз. Эшиктер жабылды, документтер жазылып атат, биз аны көрбөйбүз да. Сиздердин учуруңуздарда мына ушундай чыныгы парламенттин табияты дагы бир элемент өзүнө камтыйт. Бул ар тараптуулук, плюрализм, оңчул, соңчул, центристтер, мыйзамдарды талкуулоо, мындай кызуу болобу ишиңиздерде мындай талкуулоо же биздики парламенттин модели экен деп мындай анчейин кызыбайсыңарбы? Жок, сиз айткандай бул дагы аябагандай кызыктуу, ушул кадимкидей тартыштар болот. Себеп дегенде бардыгы өз деңгээлинде күчтүү, жигердүү жаштар. Мисал үчүн айта кетсем, ушул спикерли шайлоо учурунда деле эки тараптан ушул
эки лидер чыкты, бирөөсү мен жана бирөөсү менин коллегам болчу. Кадимкидей конструктивдүү негизде өзүбүздүн аргументтерибизди, өзүбүздүн программабызды көргөзүп, ошол тартышып, кадимкидей ошол сүйлөшүү процесстери жүрөт. Андан сырткары деле, мисал үчүн ушул проекттерди аткарууда деле эки мисал үчүн комитеттер арасында өз ара жарышуулар болот, же болбосо ушул кандайдыр бир иш-чара болсун, мисал үчүн законопроект, же болбосо дагы бир кандайдыр бир иш-чара болсо, ар бир фракция, ар бир өзүнүн атаандаштарын сунуштарын берип, ошол кадимкидей биздики мисал үчүн кнопка басуу деген же башка нерселер жок да, мисал үчүн бирөөнүн ордуна бирөө добуш бердим деген сыяктуучу. Биздикилердин ар бири өзүнүн оюн так айтып түшүндүргөн жаштардан толук кандуу парламент экен. Ооба, албетте. Анча-мынча парламентке караганда, ал эми башка сөз. Мындай бир суроо, баарын кызыктырган суроо болсо керек, мен да ошону узатып коеюн. Мына жаштар парламенти деп кудум парламенттик башкаруу формасындагыдай өкмөт дайындайсыздар сиздер дагы. Албетте. Өкмөт дайындайсыздар, алардын отчетун кабыл аласыздар, зекип турасыңар, контролдоп, көзөмөлдөп турасыздар. Кандайдыр бир ушул мүчөңүздөрдүн арасында чыныгы баягы чоң саясатка, реалдуу саясий талаага өтөм, аралашам, же болбосо аралашып өткөн ушундай кейстер, учурлар барбы? Же болуп келе жатабы? Бышып келе жатабы ошол нерсе? Албетте, негиз жаштар парламентинде ар бир жаран ар кандай максатта келишет. Мисалы үчүн чындыгында чоң саясатка аттанам деген жаштар көп болчу. Алар ушул жаштар парламентине келип, өзүн ар тараптуу өнүктүрүп, буюрса бул жергиликтүү кеңештерге, балким бул жылы биздин арабыздан деле 1-2-3 депутаттарыбыз ушул жергиликтүү кеңештерге аттанып жатышат. Булардын бардыгы баягы куру кыйкырык менен да чыгып албай, бардыгын көрүп, өз көзү менен кантип ишке ашырарын билген соң гана азыр аракеттенип жатышат да. Негизи жаштар парламентинде ар бир жаран, ушул депутат өзүнүн ушул бул жаштар парламентине келгенде бир максаты болот, ошол максатынын негизинде алдыга жүрүп, алдыга багыт алат да. Ушундай. Парламент дегенде дагы бир өзгөчөлүгү бул мындай элдер тарабынан шайланып келчү эл өкүлдөрү да. Анан сиздер ушул эл өкүлдөрү дегенге эми шайлоолор болбосо керек, бирок кандай критерийдин негизинде, мисалы бүгүн теледен көрүп жаткан жаштар сиздерге келип аралаша алат, бул кандай келсе болот сиздерге? Негизги критерий бул фонд гражданских идей деген жүргүзүлгөндүктөн бул жаштар парламентине таңдоо туру 3 бөлүмдөн болду бул жылы. 2021 жылгы кабыл алуу. Биринчиси бул онлайн заявка, билдирүү калтыруу. Ал жакта сиздин резюмеңизге, анан ал жакта атайын мотивациялык каттар болот. Ошол эмне үчүн мен жаштар парламентине барышым керек. Жаштар парламентиге барган соң мен кандай иштерди же кандай законопроекттерди ишке ашырам? Мындай коомчулукка пайда алып келе турган реалдуу проекттерби же өзүң жаштар парламентине келип туруп сүрөткө түшүп, же болбосо өзүңдү популярдаштырып эле мындай неме кетүүбү деген. Ошолордун баардыгы эске алынат. Резюме, буга чейин кайсыл жетишкендиктерге жетишкен. Ал эми экинчи туру бул онлайн, офлайн тестирование болду. Тест алуу болду. Тестте дагы ушул тар, мисал үчүн Кыргызстандын канчалык деңгээлде мындай атуулуу, канчалык деңгээлде мындай чындап өзүнүн жөндөмүн көргөзө алат. Жаштар парламентиге барып алып, кээ бир депутаттарга окшоп жөн эле баягы мисал олтура бербей, мисалга 120 депутаттын болгон 20-сын эле тааныбыз да биз. Ошол сыяктуу болуп отурбастан баары кадимкидей иштейби деген негизде ушул тест алынат. Андан кийин гана ушул акыркы чечим бул сүйлөшүү аркылуу. Ушул сүйлөшүүнүн негизинде андан соң кабыл алынат. Үчүнчү тепкичти басып өтөт, анан аралашса болот. Мына сиз жакшы эле тажрыйба топтоп калыпсыз, Элбек мырза, сиз да окуп жүрөбүз, азаматсыз. 120 депутаттын 20-сын тааныбыз дедик да, 6-чакырылыштагы. Канткенде, кайсыл шартта, кандай негиздемеде эл журт, калың эл ушул 120 болбойт го, азыркы конституция өзгөрүп атпайбы? Эми ошол 120 депутаттын 120-сын канткенде тааныйбыз, канткенде биз реалдуу иштеп жаткан парламенттин сапатын жогору кылып кармай алабыз. Ошону өзүңүздүн ой пикириңизди билдирип кетсеңиз. Негизи элдер тарабынан деле айтылып атпайбы, чимкирейик же болбосо ушулардын баардыгы бул
жогорку кеңеште өзүнүн мындай жоопкерчиликке жүктөлбөгөндүгүндө да башкача айтканда алар мисалы үчүн 5 жылдык убакыт болсо, ушул 5 жыл бою ушундай отура берем деген максат бар да. Мындай аларды эч ким мисалы үчүн иште же иштебесең могул законопроект эгер Кыргызстандын тагдырына кетиргесин тийгизе турган кабыл алып койсоң, сен жазага тартыласың дегенде эч кандай түшүнүктөр жок. Биз булардын бардыгын жоюп, жогорку кеңештин депутаттарына түздөн-түз жоопкерчилик мындай берип, ушул жоопкерчиликти эгер аткара албасаң, кадимкидей аларды артка кайтарып алуу. Ушул принципти карманышыбыз керек. Мисалы үчүн, биз балким бул ар бир 120 депутатка квартал сайын, башкача айтканда 4 ай сайын же 1 жыл сайын биз жалпы республика боюнча элдерден анкета же болбосо ушул онлайн тест аркылуу кайсыл депутат сиздин мыкты иштеп жатат, ал эми кайсыл депутаттарды биз кадимкидей алмаштыруу керек. Же болбосо ушул кол коюу, петиция деп коет го, ошол аркылуу деле алмаштырып, мындай реалдуу күчтүү кадрларды алып келишибиз керек да. Элдик көзөмөл керек. Элдик көзөмөл, ооба. Сиз аны менен катар мына Тамчы булак коомдук бирикмесинде төрөгалык жасайт экенсиз, жаштар парламентинин катарлаш. Ал тууралуу жарнамалык блоктон кийин сүйлөшөлүк. Мен сиздердин эсиңизге салып кетейин, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто бүгүн жаштар саясаты, анын багыты, бүгүнкү күндөмү, маселеси жана кыялдары тууралуу сүйлөшүп атабыз. Бизде конокто Элбек Хабибулаев. Азыр жарнамалык блок, андан соң студияга кайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кечеги болгон окуялардан кийин, мына октябрь окуяларынан кийин жалпы коомчулуктун чоң бир суроо талабы жаштар келсин, жаңылансын, анан баарыбыз сиздер менен кошо люстрация деген сөздү дагы үйрөнүп алдык да. Эми ошол сөздүн канчалык бүгүнкү күндө чындыгы бар, же болбосо бул жөн эле жаштардын жоосусу жоругубу, балким жаштар чындап даяр эмес же алар көрүнбөй жатабы деген суроолорго бүгүн биз ошол жаштар парламентинин төрагасы жана Тамчы булак коомдук бирикмесинин төрагасы Элбек Хабибулаев менен сүйлөшүп атабыз. Элбек, ошо мен жогоруда айткан ошол элге айткан сөзүмдү чын төгүнүн өзүңүздүн пикириңизди айтып кетсеңиз, бүгүнкү күндө Кыргызстан жаштар реалдуу саясатта мындай алдыны көздөй сүрөп кете алабы же биз дале ошол алдыдагы эскиден калган локомотивдерге мындай чиркелешкен вагон сыяктуу жүрө турганыбыз туура болуп атабы? Кандай болот жаштардын орду? Чындыгында азыркы учурда Кыргызстанда билимдүү жаштар абдан көп. Бирок ал билимдүү жаштар каякта? Ал билимдүү жаштардын бардыгы чет өлкөлөргө кеткен. Себеп дегенде, мисалы үчүн өзүңүз алып көрсөңүз, мисалы үчүн Манас университети же болбосо Аутса университетин бүткөндөр чет жактарга ушул окуу учурунда барып, ал жактарды көрүп келишет. Ал жакты көрүп, балким ушул жайкы каникулда иштеп да келишип аткандары бар. Алар Кыргызстанга келген соң, Кыргызстанда жумуш орunu жок болгондуктан, ушул биздин күчтүү кадрларыбызды чет мамлекеттерге алып, ошол жактарга кетип калып атат. Биздин башкача айтканда ушул идеяга бай күчтүү жигиттерибиз чет мамлекеттерди өнүктүрүп атат. Мисалга алып келгенде, жакында окуп ушул Казакстандын IT компаниялары, ушул IT индустриясын карагандардын 40% ушул кыргыз жарандары, кыргыз немелери деп ушундай айтып жатышат. Ал эми Кыргызстанда дагы бар, бирок аз. Биз региондор менен Бишкек шаарын салыштыра турган болсок, айырма асман менен жердей, муну ошол октябрь айындагы окуялардан күбө болдук. Себеп дегенде, азыркы мисал алалы, бир мектепте 25 бүтүрүүчү болсо, анын 15-и университетке тапшырат, анын 15-нин 1-2 жыл окугандан соң ушул университетте тийиштүү билим ала албагандыгын, турмуш шартына, андан сырткары университетте 4-курс же 3-курс болуп калганда сени жумуш орunu күтүп турбаганын билген соң, алар дистанттык негизде же болбосо ушул окуу системасын өзгөртүп, алар да миграцияга кетип калып атат. Экинчиден, бул региондордо такыр эле мындай жаштардын өнүгүүсүнө шарт түзүлгөн эмес. Алар ушул футбол, волейбол ойногондон сырткары мындай өзүн өнүктүрүү, же болбосо музей, кинотеатр, драма театр, ушул сыяктуу эч бир иш-чаралар жок.
Бул райондук деңгээлде деле, айылдык деңгээлде деле биз азыркы учурда райондук деңгээлдерде кандай болот? Мындай белгилүү бир иш-чаралар болот. Мисалы үчүн Исхак Разаковдун 100 жылдыгы деп коелу. Ошону бир атайын уюштуруп коюшат, бирок ал жактарга деле мындай жаштар эч бир чакырылбайт да. Башкача айтканда, ушул жергиликтүү жерде деле, жогорку кеңеште деле ар кандай законопроекттер кабыл алынганда деле такыр жаштардын үнү угулбайт. Мисалы үчүн ала кетели, ушул жаңы конституция жазышпадыбы, конституциялык совет деп. Ошол жакта бир да жаш жок болчу. Ал жерде эң жаш деген Медер Алиев деп өзүн тааныштырып жатты. Медер Алиев деле тилекке каршы жашы, мисалы үчүн эң жаш дегенибиз азыр 40 жашка барып атат да. Ал эми чыныгы азыр реалдуу өзүнүн Европадан, башка жактардан билимин алып, Кыргызстан үчүн күйгөн жаштар биз сайрап эле жатабыз ушул интернет аркылуу же башка аркылуу, бирок бизди кабыл алган адамдар жок да. Ушул негизде болуп атат. Демек, чын-чынына келгенде жаштарга, баягы түшүнүп аткан жаштарга муктаждык жок экен да. Бийлик тараптан. Кандай дейсиз? Азыркы учурда кандай десем, мен айтайын деген оюм ба, жаштар келсин деген сөздүн өзү абдан сонун угулат. Тим эле кооз, бирок эми жаш болобу, кара болобу, негизи статистикага байлана турган болсок, ар кайсы коомду, мамлекетти, билбейм, башка маселени 100% алсак, ошонун негизи дээрлик 5%-на жетпеген коомчу алдыны көздөй сүйрөп кетет да. Калгандары сүйлөй тургандар. Бирок ошол сүйрөп кете тургандардын жаштарды дагы келбей жатканы өкүнүчтүү болуп атат да. Кайсы шартта келишет? Анткенде аларды суранып туруп, колунан жетелеп, колу бутунан байлап алып келгенде да болбойт да. Эркиндиктерин чектей албайбыз эч кимди. Негизи локомотив күчтүү жигиттерди бүтүн бардыгын биз аларга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Биринчиден ушул мамлекеттик органдардын бардыгы эшиги ачык болуш керек. Алар ар кандай идеяларды, сунуштарга бардыгын кабыл алып, реалдуу түрдө аларды талдап, эгерде идеясы жакшы болсо, ошол балага ошол проекттерди ишке ашырууга мүмкүндүк бериш керек. Эң туура. Бул биринчиден. Андан сырткары азыр жаштар келсин дегенибиз менен кандай жаштар деген пикир бар. Себеп дегенде азыр акыркы окуялардан кийин мындай көкүрөгүн кагып чыкканда жаштар болуп кетти. Башкача айтканда, биз эмне дейбиз? Жана өзүнүн мындай орусча показуха деп коет да, эми баягы көрүнүү үчүн, же болбосо ушул сыяктуу негизде деле чыгып жаткан, ошол эле байлардын балдары, же болбосо жогорку кеңештин депутаттарынын балдары ушулар келип жатат да. Биз ошондуктан жаштардын арасынан дагы эң күчтүүлөрүн өзүбүз тандап, ушул чындап күчтүүлөр өзү ушул мамлекеттин органдардын эшигин каккылайт. Ошол балдарга биз коркпостон эле мүмкүнчүлүктү түзүп, аларга уруксат берсек болот. Сиз өзүңүз айтып калдыңыз, мына Манас, Аутса жана башка дагы бир канча жакшы университеттер бар, эми эч кимди кемситкенге акыл жок. Жалпысынан чет өлкөгө кетип атышат. Кеткенде эми түштүк чыгыш Азияга кичине сейрегирээк, бирок көбүн эсе ушул Казакстан, Орусия интеллектуалдык база негизи батышта жана батыш тарапта жайгашканда, бул факт. Бирок эл аралап, ушул балдар, ушул кыздар келсин, ушул жака келип иштеп берсин десе, билимдүү болсо өзүнө, ушундай бир риторика бар да элерде. Билимдүү болсо өзүнө, бизге эң негизи кыргыздын канын, кыргыздын каарасын, салтын, наркын бузбаган, бузулуп келбеген жаштар керек дейт да. Ошого кандай бир ойдосуз? Себеп дегенде эми ал жакта окуп келген же иштеп аткан адамдар бузулуу деген критерийдин өзү эмне? Батышта жүрүп келген адам өзү бузук болуп эсептелип калабы? Же бизге билим эмес, балким кыргыздын чыныгы наркына, населенине таянсак, бир жакшы кереметтүү окуялар болуп кетеби дейм да. Албетте, азыркы учурда башка чет мамлекеттик, чет өлкөлөр Кыргызстанга кандайдыр бир грант бергенде, же болбосо кандайдыр бир окуучуга Кыргызстанда окутканда, алар өзүнүн ушул маданиятын жайылтууга, же болбосо кандайдыр бир кийин ушул жигит аркылуу алака түзүүгө мындай алар мындай багыт көзөйт да. Эми негизи ушул кыргыз жаштарыны биз ал жактан бүтүн бардыгы эле жана батышчыл болуп кетүү деген бул такыр туура эмес. Алардын бардыгы Кыргызстанга келип туруп, ошол Кыргызстанды өнүктүрсөк, ошол жактардан идеяларды, мыкты жаңы заманбап нерселерди алып келсек деп ошол жака кетип жатышат да. Алардын бардыгыны неме кылышыбыз керек. Ал эми мисалы үчүн жаңы
жаштарды мисалы үчүн ошол жака кетип окуп же мамлекеттин эсебинен кетип аткандарга мүмкүн болушунча аларды ушул атуулукка, патриоттуулукка багытталган ар кандай иш-чаралар менен алар менен мүмкүн болушунча байланышты түзүп, Кыргызстанга кайтып келе тургандай кылып мындай иш-чараларды кабыл алса, андан да сонун болот. Кээде ары жоктук кылып коебуз дейм да, себеби же өзүбүз мамлекеттик программаны иштеп, жаштарды өз акчабыз менен кетирип кайра кайтарып алган жокпуз. Же өз күчү менен кетип аткан жаштарды кайтара албай алган жокпуз да. Анан ушул колубуздун арасынан эле бир кум сыяктуу эле баары агылып кетип атат. Ар бир мамлекеттин эң негизги байлыгы бул албетте кумтөр, анан сурма жана асыл таштар эмес да, бул асыл акылдар, асыл адамдар, асыл жаштар. Мен ошол нерсе көп ойлондурат. Бирок мына сиз аны менен катар мына Тамчы булак коомдук бирикмесинин жетектейт экенсиз. Өзүңүздүн тегерегиңизде дагы бир канатыңызды жайып, дагы бир өзүңүздүн потенциалыңызды жогорулап атканыңыздын себептери эмнеде? Тамчы булак коомдук бирикмеси эмне менен алектенет? Ал жакта кимдер аралашат? Кандай келсе болот сиздерге? Тамчы булак коомдук бирикмеси 2019-жылы жыл башында ачканбыз. Бул жаңы организациялардан башкача айтканда, бул жакта бүтүн бардыгы жаштар, көпчүлүгү жаштар жана ыктыярчылык негизде иштеген адамдар. Биз бардык башкача айтканда каржылоо өзүбүздөн өзү болуп, ушул жаштардын өзүн өзү өнүктүрүүгө, эл менен тыгыз байланышууга, ушул мамлекеттик органдар болобу же болбосо ушундай конференцияларга чыгып, өзүн өзү өркүндөтүүгө мүмкүнчүлүк мындай шарттарды түзүп берип атабыз да. Ушул негизде Тамчы булак коомдук бирикмесин ачканбыз. Коомдук бирикме негизинен 3 багытта иштейт. Бул билим берүү багыты, экология жана ушул социалдык проекттер менен иштөө багыты да. Биз эмне үчүн бул проекттерди, жагаттарды кабыл алдык? Себеп дегенде, ушул эгер биз жаштарга көбүрөөк билим берип, ушул кыргыз тилдүү жаштардын аларга мүмкүнчүлүктөр түзүп бере турган болсок, ушул кыргыз тилдүү жаштар өзүнүн потенциалын ачып, дарыметин көргөзүп, ушул коом менен аралашып, ушул жогорку деңгээлге жетип кетүү мүмкүнчүлүктөрү бар да. Азыркы учурда биздин коомдук бирикмелердин, бирикменин мүчөлөрү абдан активдүү десем болот. Акыркы кылып жаткан ишибиз бул чет жактарга ушул кайсыл гранттар же кайсыл программалар аркылуу мектеп бүтүрүүчүлөрү кетсе болот деген бир ушул маалыматтарды таркатып жаттык. Азыр бизде региондон балким бир адам көрүп аткан болсо дагы бизди угуп калса, кулактын учу менен мисалы эме грант же болбосо ушундай түшүнүктөр менен таныш эмес да жаштар бар да, аны биз ооба моюнга алышыбыз керек. Ошону бир ачыктап кетсеңиз, грант деген түшүнүк эмне? Эмнеге жаштар ошол сөздү укканда мындай кол буту менен жабышы керек да? Себеп дегенде бул акысыз окуу, акысыз accommodation, башкача айтканда тамак аш, турак жай жана окуусу. Ошол боюнча кичине ачыктама берип кетсеңиз. Грант деген бул ошол Кыргыз Республикасы менен чет мамлекеттик өлкөнүн ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде экинчи тарап ошол студенттерди толук кандуу окуусун, жашоосун жана башка нерселердин бүтүн бардыгын каржылоо болуп саналат да. Андан сырткары ар бир мамлекеттин өзүнүн ушул геосаясатын же болбосо өзүнүн дүйнөлүк аренада күчүн күчтөндүрүү максатында дагы ушул чет өлкөдөн студенттерди кабыл алышат. Мисалга айта кетсек, Түркия бурслары деп коет. Бул Түркия стипендиясы, бул Түркия Республикасынын мамлекеттин органында жайгашкан ушул атайын стипендиялык программа. Бул жака жылына 100 миңден ашуун бардык өлкөлөрдөн заявка тапшырат. Анын ичинде Кыргыз Республикасы да бар. 20 февраль күнү бул аяктаган тилекке каршы. Эгерде сиз бул жака өтүп калсаңыз, кадимкидей бекер акысыз окуу, жашоосу жана тамак ашы бүтүн бардыгы бекер болот. Ал жакты сиз бүтүрүп келген соң эч кандай аларга мындай обязательство, мындай муктаж байланып калбастан эле каалаган жумушуңда, каалаган жериңде иштесең болот да. Кандай сон деп, кандай сон? Мисалы, бир мамлекет өзүнүн ички маселесин жалпысынан чечти. Анан ал ички маселени чечип, элдин курсагын тойгузгандан кийин, анан кичине өйдөн чепкичке чыгып, регионду мындан кененирээк карап, анан жаш мына бышып турган, билим десе билим, маалымат десе маалымат, бардыгын эмнени сиңирсең ошонун баарын жутуп алып турган психологиялык мындай чыкканда турпаты даяр турган кезде мындай өзүнүкүн сиңирип алат дагы, андан соң байланыш үзүлбөйт экен да. Мен көп байкайм, тегерегимде да карасам,
Түркия бурсларын же болбосо Португалияда же болбосо Австрияда окуп келген жаштармен сөйлөшсөңүз, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ошол Facebooктагы достору ошол жакта өлкөдө болуп аткан саясий окуяларга мындай түшүнүк менен кабыл алышат да. Бир күн болсо бир күн ошол күн бизге да келер деген чоң үмүттөбүз. Эми сизге мындай жыйынтыктоочу суроолордун бири, сиз жаштар менен иштеп жүрөсүз. Канткенде мындай эң жөнөкөй бир мындай ачыктаманы айтып кетсеңиз, канткенде биз могул азыркы сазга отуруп калган акыбалдан чыгып кичине тизелесек, тизеден кичине тигинен турсак, тигинен туруп басып, анан чуркап кеткенде жакшы бир ийгиликтерге жетишебиз. Эмне жетишпей атат бизге? Эмненин негизинде биз бир мындай биргелешүүгө, консолидацияга келе албай атабыз? Силер мындайсыңар деп зекиген булар болсо муну урушкандар чачырандыбыз. Багыт жок. Бүдөн караңгыда баратабыз. Канткенде жарыкка чыгабыз. Размытыраак суралып калды, кечирим сурайм. Жок, бардыгы түшүнүктүү болду. Азыркы учурда жаштар Кыргыз Республикасынын ичинде мындай өзүнүн багытын издеп жүргөн тырышчы акыбалдар абдан көп. Ошонун негизинде азыр ар бир райондо же болбосо ар бир канча топ биригип алып, коомдук бирикмелерди ачып жатат. Алардын максаттары ар кандай, бирок бардыгынын максаты бул Кыргыз Республикасын өнүктүрүү, жогорку деңгээлде жашоону камсыздоо болуп саналат. Сиз айткандай азыркы учурда кээ бир жаштар ушул бириге албай жатат. Бул бириге албай жатканын себеби деле бир кандайдыр бир жаштардын өзүнүн ичинде мындай амбициясы болушу мүмкүн, амбиция же болбосо ошолорду бириктирген жалпы чоңураак бир организация, аларды колдоого алган мамлекеттик орган же бир кандайдыр бир орган жок да. Себеп дегенде ал бүтүн бардык жаштар бир идеянын астында бирикмейинче аларды бириктирген бир концепция же кандайдыр бир багыт болуш керек да. Ошол багыттын негизинде аракеттениш керек. Ал эми жаштар канткенде ушул даражага жетет, ушул өзүнү мындай билимдүү болот деген суроого жооп бере турган болсом, бул эң биринчиден эле мектепте окуп жүргөндө коомчулук менен мүмкүн болушунча аралашып, коомдо өзүңдү эркин алып жүрүүгө, мектептеги ар кандай иш-чараларга катышып, өзүңдү ар тараптуу өнүктүрүп аракет кылышың керек. Андан сырткары изденүүдө болушуң керек дайыма. Сен качан гана изденүүдө болсоң, туура жолду же болбосо дайыма сага жардам көмөктөшө турган адамдар жолуңдан өзү эле чыгып калышат да. Ошондуктан ушул аракет кылыш керек. Азыр андан сырткары бир аз регион менен шаардын айырмасы ушул кыргыз тилинде региондо билим алып келишип, ушул шаарда аралаша албай калып жатат. Бирок бул такыр чектөө эмес. Кыргыз тилинде деле азыр көпчүлүк иш-чараларда кыргыз тилинде деле кеңири сүйлөсө болот. Ошондуктан эч кандай мындай тартынуунун кажети жок. Орус тилин дагы, жапон тилин дагы, англис тилин дагы, анысы да биздин тилибиз башка тилге аябай жатык келет да. Кантип эле эми Элбек мырза, кыялдар менен иш аракеттери кошо камтый жүрөлүк, анда эмесе. Сиз да кыла бериңиз, сиздин жаныңызда биз да көмөгүбүз, жардамыбыз тийип калса жаныңыздабыз. Ийгиликтер калай? Эртең юбилей кут болсун, анда эмесе. Жаштар парламенти 10 жылдык болот экен. Буюрса эртең иш-чарада көрүшөбүз. Жана Тамчы булак коомдук бирикмесине дагы барган сайын канатын жайып, тамырын кенен жазып, катарыңыздар суюлбай көбөй берсин. Ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат. Биз болсо бүгүнкү күндөгү жаштардын башына ой жүгүртүү деп атпайсызбы? Башка айтканда мында анализ же болбосо сынчыл ой жүгүртүү, critical thinking дегенибиз. Биз негизи критикалык дегенди кыргызчага отуруп койсок, сындоо, башка бирөөнү сындап, өзүңдү көтөрмөлөө деп түшүнүп аткенбиз дагы. Анан биз ойлонуп анан ушуга бир критикалык эмес, сынчыл ой жүгүртүү деген формулировка берсекпи деген ойдо жүргөнбүз да. Ошондуктан ушул сынчыл ой жүгүртүүдө эң негизги мындай түрткүчү болуп чыгармачылык эсептелет да. Себеп деген чыгармачылык бул толугу менен эркиндик, каалагандай жазасың, чиесиң, окуйсуң, изилденесиң, тартасың жана башка. Ошондуктан кийинки сюжетибиз, урматтуу телекөрүүчүлөр, чыгармачылык канткенде сынчыл ой пикирди өнүктүрөт, канткенде адамга анализ жасаганга жардам берет деген пайдалуу маалымат. Көрүп коюңуздар.
Искусствонун практикалык колдонулушу жок. Бирок аны изилдөө биздин кабылдоонун өнүгүшүнө жана көргөндөрүбүздү башкаларга түшүндүрүп берүү жөндөмүнө өбөлгө түзөт деген пикир бар. Бул жөндөмдөр пайдалуу. Алар адамдардын өмүрүн сактап калууга жардам берет. Дарыгерлер, медайымдар жана укук коргоо органдары сүрөттөрдү, скульптураларды жана фотосүрөттөрдү колдонуп, тергөө жана өзгөчө кырдаалдар учурунда маанилүү болгон визуалдык курчтугу жана баарлашуу көндүмдөрүн өөрчүтө алышат. Кандайдыр бир жаракатты дарылап жатасызбы? Же кылмыш болгон жерде тергөө жүргүзүп жатасызбы? Же ушул окуялардын бирин кесиптешиңизге сүрөттөп берсеңиз, көркөм өнөр ошол жөндөмдөрдү өркүндөтүүгө жардам берет. Өзүңүздү тажрыйбалуу полиция кызматкери же кесибине берилген дарыгер деп элестетип көрүңүз. Музейде экениңизди дагы элестетип көрүңүз. Жана Рене Магриттин 1938 жылы тартылган убакыт тешилген сүрөтүнө көңүлүңүздү буруңуз. Анализди таап кылган сырдуу жана татаал интерьерди көрө аласыз. Бейтаптын белгилерин же кылмыш болгон жерди анализдөөдөн айырмаланат. Очоктон кайдан жайдан багыт алган миниатюралык поезд пайда болот. Жана локомотивдин түтүнү очоктон көрүнбөйт. Ал өрттөн чыккан сыяктуу. Оттун ичинде 2 канделябр жана 1 саат үйүлүп жатат. Бош бөлмөнү чагылдырылган жана анын алдында жарым-жартылай гана нерселерди чагылдырылган чоң күзгү. Кыймылдаган поездди курчап турган объектилердин жакындыгы көптөгөн суроолорду жаратат. Аларга ачык жооптор жоктой сезилет. Сүрөттү туура мүнөздөдүмбү? Же айрым нерселерди байкабай калдымбы? Ал анчалык деле маанилүү эмес. Сүрөттө дагы бир нерсени көрүп жатасыңбы? Бирок экөөбүздүн тажрыйбалуу милиция кызматкерлери болсок, кандай болмок эле? Мен сизди жардамга чакырам. Сиз келип 2 ниндзя банктан бир нерсени урдагандыгын көрдүңүз. Чындыгында алар алтоо экендигин түшүнөсүз. Көркөм буюмду кылдаттык менен изилдөө, байкалган элементтерди анализдөө, кыскача түшүндүрмөлөрдү берүү жана ачыктан-ачык карама-каршылыктар жөнүндө суроолорду түзүү мүмкүнчүлүгүн өөрчүтөт. Бул учурда тааныш эмес чөйрөнүн детальдарын изилдөө бул көркөм чыгарма жана байкалган карама-каршылыкты так жеткирүү өйрөнгенди изилдегендер үчүн да, шектүүлөрдү суракка алгандар үчүн да өтө маанилүү чеберчилик. Келгиле, ушул сүрөттү суракка алалы. Ооба, Магрит, сен тарткан сүрөт анчалык деле чоң эмес. Бирок эмне үчүн релистер жок? Эмне үчүн очокто от жок? Шамдар кайда кетти? Эмне үчүн очокто поезддин туннели жок? Ал жөн гана дубалды аралап өтүп, саат болжол менен 4-төн 1 саатка чейин көрсөтөт. Бирок терезеден бир бурчунан кирген жарык убакыт түшкө жакын экенин далилдейт. Бул эмне жөнүндө сүрөт? Дал ушул учурда сен менин ишенимдүү өнөктөшүм мени токтотосуң. Мен кетем. Сен Магритке бир чынык кофе берип, суракты улантасың. Сүрөт сотто өзүн коргой алабы же жокпу? Күбөлөр кырдаалды кененирээк жана так сүрөттөп, көргөн көрбөгөндөрүн айтып бере алышат. Бул медицинада өзгөчө маанилүү. Эгерде оору 3 симптом менен аныкталса, ал эми пациентте экөө гана болсо, анда медициналык адис 3 симптомдун жоктугун ачык көрсөтүшү керек. Ушуну менен оорулуунун ушул ооруга чалдыгышы же келбеши мүмкүн экендигин көрсөтөт. Белгилүү бир деталь же жүрүм-турумдун жоктугу өтө маанилүү. Искусство ар кандай чөйрөдөгү адистерге натыйжалуу суроолорду берүү менен гана чектелбестен, андан да маанилүүсү турмуштагы кыйын кырдаалды башкача, жаңы бурчтан талдоого үйрөтөт. Акырында татаал маселелерди чечүү, детальдарга катуу көңүл буруу, артка кадам таштап, көйгөйдү башкача көрүүдө жардам берет. Биз өзгөчө кырдаалдарга жооп берүүчүлөрдүн жок дегенде искусство тарыхчысынын деңгээлинде аналитикалык көндүмдөргө ээ болушун каалайбыз. Искусство бизди изилдөөгө үйрөтөт жана бул жашоодогу эң керектүү өнөр. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кечки кезегибиз уланталы, биз сиздерге сөз бергендей, мына 2 сааттык эфирибизде бүгүнкү күндөгү жаштардын саясаты, алардын жол тандоосу, алардын багыты, мүдөөсү жана кыялдары жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Көп жылдан бери Жаштарды өнүктүрүү институту Кыргызстанда өз ишмердүүлүгүн алып келе жатат. Мен дагы аздыр көптүр кичинекей тиешем бар, достугубуз бар өтөдөн. Анда мен сени тааныштырып кетейин, программалык менеджери дал ушул Жаштарды өнүктүрүү институтунун программалык менеджери Ажара Касмалиева жана программалык ассистенти Борис Нурдинов бүгүн бизде конокто. Салам достор, кош келдиңер. Саламатсыздар. Рахмат.
убакыт бөлүп келгениңерге, себеп дегенде убактыңар тар, жаштардын саясаты эч качан токтобойт, себеп дегенде жаштыктын өзү токтоосуз процесс да. Арт-артынан келе берет, токтобойт, бул башка философиялык түшүнүктөр. Бирок бүгүн сиздер кандай жаңылыктар менен келип отурасыңар? Мындай эфирдин сыртына сөзсөм, бүгүнкү күндө жаштар иштери дене тарбия жана спорт мурдагы агенттикти азыркы учурда Кыргызстан маданият министрлигине жанаштырып коюшту. Ошондо мындай жаштар маданиятты алдыга сүрөп кетеби деген кыял менен кылып атсабы, мен жакшы түшүнө элекмин. Сиздердин институтуңуздар бүгүнкү иш күнүңүздөрдө эмнеге ардадыңыздар? Багытыңар кандай болуп атат? Жаштардын өнүктүрүү институту ошондой эле иштеп жатат. Ар кандай процесстер өтүп жатат биздин жаныбызда, бирок жаштар өнүктүрүү институту мына 28 февралда бир жума боло элек кой, 10 жыл болуптур. Ошо 10 жыл кичинекей юбилейибиз болду. Ошо 10 жылдын ичинде чын айтканда көп эле жумуш жасалып чыкты. Ошо жаштардын саясаты боюнча, жаштардын саясатын мындай жогорулатуу боюнча, жаштар менен иштөө боюнча жергиликтүү деңгээлде дагы, анан мамлекеттик деңгээлде дагы ар кандай иш-чараларды көп эле өткөрдүк да. Азыркы убакытта эң негизги мындай 3 тармакта иштеп жатабыз. Бул биринчи бул инновация, инновациялык долбоорлорду жаштар үчүн деген тармакта иштеп жатабыз. Экинчиси бул адам укуктарын жана жарандык компетенцияларын жогорулатуу максатын коюп иштеп жатабыз. Дагы бир тармагыбыз. Анан үчүнчүсү бул жаштардын жанагы экономикалык абалын жогорулатуу, ошо эң негизгиси бизнес, анан жана жаштардык предпринимательствоны жаштардын арасында жайылтуу да. Ошо иштерди алып барып жатабыз. Ар кандай долбоорлорубуз бар, ар бир ушу тармактын ичинде ар кандай долбооробуз бар. Ошол жөнүндө да маалымат айтып кетсек болот. Ушу экономикалык абалын жогорулатуу боюнча жанагы продвижение занятости деп коебуз, анан достойного труда да. Ошол да эң негизги азыр максатыбызды койгонбуз. Ушу жаштар особенно пандемиядан кийин көп жаштар жумушсуз калды же работодательдерден, жумуш берүүлөрдөн ар кандай тоскоолдуктар менен душар болуп калды. Душар болуп атат. Анан ошолорго консультация кылып, кандай экономикага абал кантип оңолтсо болот деген ар кандай долбоорлорду ишке ашырып жатабыз. Ошо анан сиздин сурооңуз боюнча жаштардык агентствобуз бар, ошо баары эле билгендей. Чын айтканда ошо мамлекет тараптан жаштарга 2010 жылдан баштап ар кандай абалда болуп жатат да, ошо системалык жаштардын саясаты ар кандай абалда да. Жаштарды бир жылы бул жака кошуп коюшат, экинчи жылы бир жака кошуп коюшат. 2010 жылында событиялардан кийин министерство ачылган. Министрлик ачылган, ошондо эң мындай деңгээлин көтөрүп коюшкан да. Бирок андан кийин министерство билим берүү министрлигине да кошту бир сыйра. Андан кийин госагентство, мамлекеттик агентство да ачылды. Азыр калды багыш. Ошо да айтпаңыз. Анан азыр ошо жанагы сиз айткандай министерство маданият министрлигине кошуп коюшту. Ооба, туризм жана маданият министрлигине кошуп коюшту. Бүгүн эле биз кесиптештер менен сүйлөшүп келдик эле, кандай, эмне болуп атасыңар, кандай иштер, интеграция кандай өтүп жатат депчи. Ошентсек, чын айтканда азыр жаштарга мындай көңүл бурганы остаточный принцип менен деп эле мен оюмча санасак болот. Көбүнчө ошо культура, маданиятка көңүл буруп, жаштарга мындай остаточный принцип да. Азыр деле ошону мурун деле ошондой болчу, чын айтканда финансированиябыз аз болчу, көңүл бурганыбыз деле мындай остаточный принцип болчу. Азыр андан да бир төмөндөп кетти да. Жаштарга остаточный принцип кыла берип, жаштарыбыз мына аянтка чыгып достаточно көрсөтүп атпайбы өзүнүн дымагын же, себеп дегенде айтып атпайбы, достор, жаштыктын энергиясын токтотуп калуу мүмкүн эмес. Аны бир мындай багытка салбасаң, салдың, нукка салбасаң, ал башка жеринен чыгат да. Бул ушундай экен. Анан Борис мырза, сизге да кайрылалып, кайсы бир программаны ишке ашырып келе жатасыз? Сиз жетектеген, сиз багыттап келе жаткан программанын аталышы кандай? Кайсы багытта ишмердүүлүк жүргүзүп жатасыз? Мен жарандык сабаттуулукту жогорулатуу, анан жаштардын жумуштуулугун камсыздоо боюнча программада иштейм. Татыктуу эмгек. Татыктуу эмгек. Ооба. Татыктуу эмгек проекти алкагында
атлас, жаңы кесиптер атласы иштелип чыгып атат. Бул деген азыркы бул жакта турган атлас Россиядан алып келген. Ал жактан методологиясы, анан өзү атласта калынды. Анан бул жактагы шарттарга туура келгенде кылып, биздин өзүбүздүн атласты иштеп чыкканга аракет кылып атабыз. Ал үчүн биз алардан Rapid Foresight деген методологияны алып атабыз да. Кыргызчалашырып койсоңуз. Rapid Foresight дегенде түшүнбөй каласыз. Мындай Foresight деген келечекти көрүп билүү дегенде. Rapid демек бат изилдөө жүргүзөт да. 10 жылдык изилдөө жүргүзүп туруп андан кийин бир чечим чыгарбай, бат ылдам жана азыркы маалга жараша кандайдыр бир анализ чыгарып туруп, 5 же 10 жылда кандай кесиптер пайда болот, кандай кесиптер жоголот, кандай жөндөмдүүлүктөр керектүү болот, эмнени окутуш керек мектепте, университетте, ошонун баарын изилдеп чыгат да. Ал үчүн атайын методология бар, жана ар кандай тармактагы адистер катышып туруп, өзүнүн ойлорун айтып берип, кандайдыр бир ошонун баарын топтоп, бир чогуу чечим чыгарат. Борис мырза, анда кесиптеп калдык, анда кесиптик багыттама боюнча бир аз сиздин эксперттик пикириңизди сурап кетсек, бүгүнкү күн ушул саат, ушул мүнөт дегенге чейин туура келип атат. Себеп дегенде биз үчөөбүз бияктан сүйлөшүп бүткүчөктү. Тиги Силикондо бир нерсе ойлонуп таап атпайбы? Биз жетишпей атпайбызбы? Жаңылыктар окуганычы. Алар ойлоп тапканга жетишип атат, биз алардын ойлоп тапканын окуп бөлүшкөнгө жетишпей калып атабыз. Ушундай ылдамдык менен, күн нурунун дагы ылдамдык менен өтөт. Негизги бүгүнкү күн ушул мүнөттөгү мындай кесиптердин топ айтып кетсеңиз болобу? Конкреттүү тобун айта албайм го, бирок бизде TikTok, Instagram, соц тармактарда дагы видео чыгарып турат. Анан TikTok'убузда видео чыгарганда атайын канаттар деген долбоорубуздун акырында жаңы чыккан жана эң талабы чоң кесиптер депчи. Ал жакта деген ар кандай графический дизайнер, дагы эмне IT боюнча көбүнчө жаңы кесиптер IT тармагына чыгып атат да. Анткени баары автоматизация жана баягы эле цифровизация болуп атат. Ошон демек мунун баардыгы токтоосуз процесс, каалайбызбы, каалабайбызбы, жанагы мен айтыны өзүнчө чечмени алып мен жыргап жүрөрмүн адатым бар. Иштесең тиштейсиң деп которуп алгам да, айтыны. Кыргызча экенин да көрсө, түшүнүп көрсө. Туурабы, достор? Туура. Иштесең тиштейсиң. Иштеген бүгүнкү күндө баягы нарын алабука, талас, кара бура, көл, тоң айырмасы жок. Эң негизгиси интернеттин ылдамдуусу жана колуңда керектүү инструменттер жана сен дүйнөнү багынсаң болот. Бүгүнкү күндө жаштар институту көбүн эсе баягы жайында, кышында атайын кемп деп атаган мен сүйүктүү бир иш-чараларым бар эле. Ушул жылга пландаштырылып жатабы? Болсо кандай багытта, кандай форматта өткөзөйүн деп турасыздар? Ошо боюнча ажар сиз бөлүшүп кетсеңиз. Эми Жаштар өнүктүрүү институту жаштар кемп деген чоң форумду өткөрчү эле жыл сайын. Былтыр деле өткөрдүк, бирок онлайн форматында өттү, мындай кичине кыскача форматында. Бирок ага карабай быйыл дагы өткөрөлү деп пландаштырып жатабыз. Андан тышкары биз 3 жыл мындай форум лагерь деген өткөрүп жатабыз. Жаш булак деген болчу. Азыр аны как раз спорт агентствосы, жаштар агентствосы өткөзүп бергенбиз да. Алар эми өзүнүн бюджетинен каражат чыгарып, өзлөрү жыл сайын өткөрүшөт да. Бирок ага да карабай биз дагы параллельно өткөрө берели деп, биз дагы жаштык деген лагерьди 2 жыл жай эки жай катары өткөрдүк. Быйыл дагы пландаштырып жатабыз. Ушу пандемиянын абалы эмеси мындай курч болбосо өткөрөбүз. Анткени аякта 350 кишиден көбүрөөк жаштар топтолот. Ошон үчүн мындай пандемия убагында бул невозможно было деп коеюнчу. Эми быйыл жайында баары абалыбыз жакшы болсо, анда планыбыз бар. Жаштык деген форум лагерьди өткөрүү, бул тоодо өтөт. Тоо жергесинде балдар палаткаларда жашайт, жаштар палаткаларда жашайт. Жана удобствосуз, өзлөрү тамак жасашат, өзлөрү от жагышат дегендей, ошонун баары өзүнүн колунда. Анан бирок бул жөн эле
организация лагеря, бирок андан тышкары спикерлер келет, аргандай окуу программасы болот, мотивациялык программасы болот. Ошондой лагерлерди жыл сайын өткөрүп келатабыз. Быйыл дагы планыбызда бар. Бизди унутпаңыз, чакырып койгонбуз. Сөзсүз. Балалыктар эстеп келип, чымын-чиркилерге таланды болсок дагы, от жагып, гитара ойноп, кызыктуу спикерлерди угуп, пикир алмашканга не жетсин. Ажар, мисалы биз мына 10 жыл деп атпайсызбы, институтта ишмердик. 10 жыл бул аз убакыт эмес да. Сиз жаш бойдон келгенсиз, биз дагы жаш бойдон жүрдүк эле, аралашып, алардан дагы бир жаңа муун өсүп чыкты. Кечээки мисалы 2000-жылкы биз мен аларды балдар деп бөбөк деп көрүп жүргөм да. Анан бир карасам, бойлору зыңгырап, кебетери келишип, мындай өзүнүн пикирин айтканга дагы болгону жаштар, бизден кийинки да жаштар пикирин өтө курч айтат да. Тайманбайт, тартынбайт, бизге окшоп жасанбайт да. Бетке айтат. Ошондуктан ошол кийинки өткөн жана муун кылып жана Z, Y жана башка деп бөлүп атпайбы? Ошол муунга Борис мырза, сиздин оюңузча, балким сиз бизден бир аз жашырааксыз. Ошол муунга биз деле мына өзүбүздү мындай абышка кемпир болуп калды, карыдык дегенден алыспыз, бирок мен айтпайм достор, замат ушундай тездик менен кыймылдап атат. Ошол муунга жеткиликтүү болуш үчүн, ошол муунга түшүнүктүү болуш үчүн, ошол муун менен мындай көпүрө салып тил табышуу үчүн бүгүнкү күндө улуу муун, орто муун кандай иш-аракеттер жүргүзүү керек? Себеп дегенде барган сайын телефондор көбөйүп атат. Ал жактагы дүйнө кызык, бул жактагы дүйнө кызыксыз да. Момундай тирүү, маектешүү жана мен айткан гитаралар балким кийинчерээк баардыгы палаткаларга жатып алып онлайн гитара ойношот. Ким билет. Сиздин пикириңиз, Борис, угуп көрөлүчү сизде. Билбейм, кантип түшүндүрсө болот. Алар жашаган шартта жашасаңыздар, балким жакшыраак түшүнөт белеңер. Алар колдонгон девайстарды, колдомолор, тиркемелерди колдонуп көбүрөөк. Бирок баары бир жашыңар айырма болгондон кийин баары түшүнбөстүктөр баары бир болот да. Анан башкысы менимче бүт баарын түшүнгөн аракет кылуу эмес, ошо түшүнбөстүк болушун мүмкүнчүлүгүн калтырыш керек да. Эч нерсе эмес, жамандыгы жок деген түшүнүш керек да. Ал түшүнбөстүктөр сизге чейинки муун менен сиздин ортоңузда. Мында кагылышсыз токтобойт дешчи. Ар дайым болот деп. Аны бир жамандык катарда көрбөш керек. Ал жөн эле болгону муундардын алмашуусу силердин балким көз караштарыңар, силердин жашаган шарттарга жараша калыптанды да. Алардын көз караштагы алар жашаган шартка жараша да калыптанды. Анан ошон үчүн алардын көз карашы, дүйнө таанымын сиздикине тең караш керек да. Алардын дагы дүйнө таанымы сиздикиндей эле укуктуу да. Акысы бар ошондой эле. Анан акысы болгондо да жаштар бизден да акылдуу болуп чыгып атпайбы ортодончу? Мен таң калтырган нерсе. Чындап келгенде баягы бир нерсени айтайын десең, сен айткан маалыматтын 5 катын, 5 эсесин алдыңа коюп коет. Унчукпай макул болгонго туура келет да. Достор, мен азыр эфирди акырындап жыйынтыктап окшойбуз. Бүгүн жалпы негизи теманы жаштар саясат деп белгилегендиктен тажрыйбалуу мына адис жаштар менен иштөөдөгү Ажар, анан сизден дагы ошо бир канча тезистен уксак. Сиздердин кыялыңыздагы жаштар саясаты кандай болушу керек эле? Канткенде биз ушул жаштар саясат дегенде бул жөн эле саясат деген сөздү ошондо алып койгондой болобуз да. Жаштарда саясат деген сөздүн өзү бир жагы дегенде кыжырданууну пайда кылат. Ажар, сиздин эксперттик жана тажрыйба жолуңуздан пикириңизди угуп көрсөк. Мен үчүн биринчи жана сиз айтып кеткен сөзгө кошулгум келет да. Азыр жаштар башкача, биздин муундар ушунча айырмасы бар депчи. Көп билгени менен, мындай маалыматы көп болгону менен, менин оюм боюнча көп жаштардын арасында популизм бар да. Бул кичине башкачараак сүйлөгөндү билишет, жакшы, тайманышпайт, өзүнүн эркиндиги, сөз эркиндигин билишет, ошону менен колдоно алышат. Бирок ошого дагы, ошо менен параллельно эме процесстер кетип атат да, экспертизасы көбүнчө жетпейт, уже жана популизм жөн эле сүйлөйт, бирок кантип сүйлөйт, эмнени сүйлөп атат, эмнени сунуштап атат, андай обратный сторонасы да бар да. Ошону да унутпаш керекпиз деп мен ойлойм. Мен мына ушу октябрдагы событиялардан кийин, ушу процесстерден кийин кичине жаштардын эмесинде разочарование деген болду да, чын айткандачы. Көп жаштар эмне үчүн келгенин,
кандай максаты менен, өзүнүн позициясы эмнеден түшүнбөй эле көбүнчөсү келиптир да. Келип ошо саясат процесстерине катышкысылары келет, бирок ошо компетенттүүлүгү барбы же жокпуну ошо суроо да. Ошон үчүн жана сиз айткандай, жаштар саясатында кандай тезисте эң негизгиси бул жаштар саясатында компетенттүүлүк жаштар болуш керек. Эң негизгиси. Анан бул жаштар саясаты бул жөн эле бир ведомство эмес, бул бир мамлекеттик ведомство эмес, бул эме да, мындай ар тараптуу сквозная тема да. Ар бир мамлекеттик уюмда эмеде жаштар жөнүндө, жаштар үчүн жумуш жүргүзүлүш керек да. Бул эме жана маданият министрлиги болобу, билим берүү министрлиги болобу, ар кандай агентстволор айырмасы жок. Бул жаштар ар кайсы жерде отурат. Ошон үчүн бул централизованный бир боло албайт. Ошон үчүн ар бир ведомство жаштар үчүн өзүнүн жумушун алып барыш керек. Анан ошо алып барган жумушунда компетенттүүлүк жаштар иштеш керек. Анан сөзсүз жанагы лицо принимающее решение деп коет го, эме чечим кабыл алган адамдардын арасында дагы эме жаштар болуш керек. Жаштар жок болсо, чын айтканда алардын жана эме алардын мажбур эмесин потенциалындагы потребностьтерин көбүнчө билбейбиз. Үнү да угулбай калат. Үнү да угулбай калат да. Ошон үчүн сөзсүз жөн эле иллюстрация деген сөз жөн эле чыккан эмес да. Ооба. Ошон үчүн сөзсүз алып келиш керек. Жөн эле сөзгө эмес, иш жүзүндө жана бышыктап. Ооба. Ошо жөн эле жаш лидерлер, саясат лидерлери, анан жаштарга системасын, саясат системасын кичине өзгөртүш керек. Менин оюм боюнча. Рахмат сизге. Борис, сизди уруксатпы? Кыскача эле айтайын. Жаштар саясаты боюнча менимче болгону кандайдыр бир тоскоолдуктарды, бут тосууларды эле жок кылыш керек. Жана кандайдыр бир жок дегенде мындай алар коомдук социальный обеспечение дегендейчи, кандайдыр бир кыйналбай жашаган деңгээлге чейин кичине камсыздап бериш керек. Болгону ошол да. Андан кийин алар өзүлөрү эле өнүгө алышат да. Болгон мүмкүнчүлүктөр тосуп берсе эле өзүлөрү колдонуп өсүп кетишет да. Болгон тоскоолдуктар жок кылыш керек. Ошо тоскоолдуктардын бирөөсү болгон экономикалык жагдай да. Шарттары баары байланган болот атпайбы? Бир маселеси чечсек, экинчи жолу туюп болуп калат. Мен азыр силердин көңүлүңөрдү ушундай бир тентектерге бургум келет. Тентек дегенде бул атайын ушу чыгармачылык топ, билесиздер. Дал ушул сиз айткандай эң негизгиси бөгөттөрдү алуу жана дагы бир жол бөгөт алуу. Бөгөттөрдү алып койсоң, спринтер өзү чуркайт да, без препятствий дегенде. Ушундай биздин тентектер Кыргызстандын тарыхын жашнакай түрмөк кылып тарткан, анимация аркылуу, ошо смартфондо баардыгы түшүнүктүү, мен өзүмдүн жеке баракчамда дагы анын ушул телекөрсөтүүбүз аркылуу да көрсөтөлү деп ошо аракеттерибизди жумшап атабыз. Анда эмесе тентектерден Кыргызстан тарыхы экинчи бөлүгүн көрүп коюңуздар. Өз тарыхын билбеген элдин келечеги жок. Себеби алдыга жүрүш үчүн сен ким экениңди, башыңдан эмне өткөнүн билишиң керек. Кыргыз Республикасына 28 жыл. 28 жылдын ичинде көп нерсе болду. Биз 5-чи президентти шайладык. Урматтуу мекендештерим. 2 революция болду. Манас эпосунун 1000 жылдыгын, Ош шаарынын 3000 жылдыгын өткөрдүк. Ушулардын баарына биз кантип жеттик? Эмне үчүн биздин өлкө Кыргыз Республикасы деп аталып калды? Буга чейин эмнелер болуп өттү? Мына ушул суроолордун баарына тарых сабагы жооп берет. Ар бир мектепте бул сабак бар. Бирок ар бир мектепте тарых сабагы кызыктуу өтпөйт. Өткөн окуялар бизге берилгенден кыйла кызыктуу. Кыргыз элинин тарыхы 2200 жылдан ашуун мезгилди камтыйт. Бул сан каяктан келип чыкты? Биз азыр бул суроого жооп берүүгө аракет кылабыз. Биздин эрага чейинки 209-жыл. Сценага хундардын атактуу аскер башчысы Моде Шанюй чыкты. Анын басып алууларынын даңкы Сыма Цзяньдын Шыцы Кытай булактарында сакталып калган.
Кыргызстандын тарых окуу китептеринде ал ышкырып учкан жебелер өзүнүн жүргөн тулпарын, аялын жана атасын өлтүргөн хан деп эсте калган. Ал уруу артынан урууларды басып алган. Биздин эрага чейинки 201-жылында Шыцы жазууларында анын астынан чыккан кыргыздарды кытайлар Гангундар, Хяркяс, Кирикетсы деп атаган. Мына ушинтип кыргыз деген эл жөнүндө биз биринчи жолу билебиз. Кыргыздар Моденин өлкөсүнө кошулушту. Моде Шаньонун басып алуулары аркылуу кыргыздар жөнүндө дүйнө биринчи жолу угат. Ошол эл тууралуу азыр биздин видео курста сөз уланат. Биз ойлонуп кеттирбиз. Ниче, биздин эфир ушундай да, эркин форматта приоритет деп калдык. Жаштардын баягы жаштыктын күчүн, дымагын канткенде туура багытта колдонобуз деп мындай ажаралар менен баристер болуп сүйлөшүп отурсак, эртең күнү сонун жагылыктарыңар бар экен. Ошол боюнча ачыктама берип кетсеңиздер. Буга чейин мына сиз айттыңыз, биз жаштар кемп, анан баягы атай лагерлерди уюштуруп 300-400 бала катыштı. Бул деле көп санда. Бирок бул канткен күнү дагы миллиондогон жаштар эмес да. Ошол миллиондогон жаштарга алардын мектепте эшигин такылдатып, атайын бир түшүнүктүү, аларга бир оюн иретинде жалпы жарандык түшүнүктөрдү, жарандык фундаментти коюп коебуз деген жакшы максатты коюпсуздар. Бул чоң масштабтуу максат. Ошону ишке ашыруунун биринчи этаптары эртең болот экен. Ошону айтып берсеңиздер. Эмнелер пландаштырылып жатат? Борис, келиңиз. Эртең бизде үстөлдүк оюндардын презентациясы болот. Бизде 8 топтом ичинде 8 оюн бар да. Оюндун ичинде дебат, адам укуктары, тарыхты үйрөтө турган жана жарандык жалпы сабаттуулукту көтөрө турган оюндар да. Аларды эртең 4 мартта презентация кылабыз. Директорлор, биздин партнерлор жана министрликтен кызматкерлердин катышуусунда. Андан кийинки күнү 5-6 мартта бизде мектеп мугалимдери үчүн, адам жана коом сабактын мугалимдери үчүн тренинг өткөрөбүз. Тренингде ал оюндарды кантип колдонуш керек, оюнду кантип фасилитация, модерация кылыш керекти үйрөтүп беребиз да. Анткени ал оюндар башка оюндарга караганда модератордун ролу өтө жогору да. Анткени аякта кандай туура экен, кандай туура эмес экенди өтө ийкемдүү оюн жана анын баарын модератор чечиш керек да. Кандай модератор бул мугалим. Мугалим модератор катышат. Биздин мугалимдер бул көбүнесе эски эмес, эми баягы мурдакы системанын турундулары да чын-чын дегенде. Анан буга бир кандай бир убакыт керек болсо керек деп ойлойм. Кандай дейсиздер? Ал долбоордун алкагында бир эле тренинг эмес, биз видеолорду да тартканбыз. Ал видеолорду коштоп, аларды видеолорду көрүп, мугалимдер окуучуларына көргөзүп, аякка баргандан кийин түшүнбөгөн нерселерди видеодон алса болот да. Кийинкиге калып калганы. Ал оюндарды ар бир мектепке таратып беребиз. 14 мектеп, пилоттук мектеп бар. 14 мектепке ар бирине бир комплекттен, комплекттин ичинде 8 оюн бар. Андан тышкары биз 2 уюлдук оюн иштеп чыкканбыз. Play Market Apple Store'да бар, жаздырып алсаңар болот. Аттары Кандидат жана Parliament Days. Уюлдук телефонго жаздырып ойносо болот. Ушу долбоорлордун жарандык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча долбоордун негизги максаты бир эле күндө бир канча кишини эле окутуп коюу эмес, жалпы системада узун убакытка биздин аракетибиздин жыйынтыгын калтырып кетти да. Изи да калат да, жок болуп да кетпейт. Ишенебиз, жок болуп кетпейт деп. Ачар могул ошо эфирибиздин экинчи блогунда жарандык агартуучулук дегенде мындай майдалап анан эл тилинде түшүндүрсөк, бул эмне жөнүндө? Эмне менен жейбиз ошол жарандык сабаттуулук дегендичи? Себептеги биз жөнөкөй сабаттуулукту чече албай атпайбызбы? Анан жарандык сабаттуулук деген бул кечээки сиз айткандай аянтта болгон окуялардын алдын ала биле алабы, балким ошондой максатта жасалып атат. Бир ачыктамасын айтып кетсеңиз. Жарандык сабаттуулук бул мындай андан кеңири тема да, кеңири тема. Анын ичинде ар кандай ар кандай процесстерди карап чыгыш керек да. Анан сиз айткансыз, жөн эле сабаттуулук эмес, бул жарандык сабаттуулук, бул чын айтканда деңгээли кичине өйдөрүк да. Биринчи
основной базовый сабаттуулукту алгандан кийин анан уже жарандык сабаттуулукка бул жаштар келе алат да, бул кичинекей кезинен келе албайт ар бир бала. Бирок биздин оюбуз боюнча бул жарандык сабаттуулукка эң негизгиси бул адамдын укуктарын сыйлоо. Бул жанагы принципи многообразие деген бар го, многообразиянын принциптери, бул көп түрдүүлүк принциптери, анан ошо көп түрдүүлүк принциптерге ар кандай да принциптерге айырмасы жок, кандай улутсуң, кандай кийимиң кандай эмесиң, ооба, айырмасы жок. Ошого бири-бирине урматтоо менен мамиле жүргүзүү, бул дагы бул ушу жарандык эменин сабаттуулуктун эң негизги принциптерине биз оюнча кирет. Ошон үчүн биз эмне эң негизги темаларды кандай? Бул ушу көп түрдүүлүк, экинчиси бул адам укуктары, үчүнчүсү бул мамлекеттин иш жүрүшүн түшүнүү жана ар бир адамдын жаран катары ушу чечим кабыл алуу процесстерине катышуусу да. Бул ошол эң негизги биз жаштарыбызда ар бир долбоорубузда айырмасы жок, кандай долбоор болбосо дагы эң негизгиси үйрөткөнүбүз бул: сиздер жөн эле адам эмессиңер. Сиздер ар бирөөңөр бул Кыргызстандын жаранысыңар. Ар бирөө өзүнчө бир ааламсыңар. Ооба, ааламсыңар, ар бирөө өзүңөрдүн жөн эле ой пикириңер эмес, андан тышкары өзүңөрдүн укугуңар бар, өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөр бар, бирок өзүңөрдүн жоопкерчилигиңер да бар депчи үйрөтөбүз. Ошон үчүн бул граждандык сабаттуулук бул жөн эле көбүнчө бизде мындай түшүнүп кеткенде укуктарын эмете берет, анан жанагы Западтан келген баалуулуктарды киргизет депчи. Жок, бул ар бир жарандын мүмкүнчүлүгү, укугу жана жоопкерчилиги. Ошону түшүнсө, анан ошону колдоно алса, анда ушу жарандык сабаттуулугу бар деп санасак болот да. Толугу менен кошулам. Мен мындай атакаларга абдан тез-тезден дуушар болгон адамдар менин алдыңарда отурам. Себептигинде чындап айта кетиш керек, бул баалуулуктар, достор, мындай бул универсалдуу да. Мындай ал батыш же түштүк чыгыш Азия же Антарктика, Арктика же Орто Азия болуп бөлүнбөйт. Бул бирин-бирин урматтоо, сыйлоо. Жана бизде мындай карап көрсөк, Кыргыздын өзү мындай эмесинде, нукуралыгында баардыгы сакталган экен да. Улууга урмат, кичүүгө ызат, баардык тең укуктуулук принциптери сакталган. Бирок тарыхыбызда бир ушундай учурлар болуп кеткен окшойт. Унутта калып калган, эсте калчу нерсени унутканбыз, эсте калтырбай нерсени бүгүн эстеп атабыз. Ал өзүнчө бир маселе. Эң негизгиси мен чоң иш баштапсыздар, Ажар, Борис, ишиңерге ийгилик коштосун. Себептигинде ушул баарыбыз түшүнүп турабыз, оюн аркылуу, мобилдик тиркемелер аркылуу жаштардын акылына, жан дүйнөсүнө каккылап кирип, алар менен маек куруп келүү дагы да ыңгайлуураак. Ошон үчүн эртеңки презентацияңызга ийгиликтүү өтсүн. Мен ушу менен сиздерге убактыңыздар кармабайын. Жаштарды өнүктүрүү институту мындан ары өнүгө берсин. Биз ар дайым сиздерге маалыматтык жана достук катары колдообузду аябайбыз. Ийгиликтер коштосын. Рахмат. Анда эмесе, урматтуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, ТВ1 Чекит KG каналы бүгүнкү кечки кезеги мен Эркинбек Нурбаев болдум. Кимде-ким ушул 2 саат жөн эле мындай фон катары бизди угуп, көрүп, мындай ой жүгүртүүгө биз мындай салым кошкон болсок, биз үчүн да чоң сүйүнүч. Бүгүнкү кечки күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Үйүңүзгө балаңыз, кызыңыз келе жатат бүгүн окуудан чарчап, кайсы бир спорттук же болбосо маданий иш-чаралардан алар менен сүйлөшүңүз, алар менен көбүрөөк сүйлөшүңүз. Себептигинде жаштарга мындай ойлоп көрсөк, мобилдик телефон, планшет, ноутбук мунун бардыгы техникалык нерседе, ал эми алардын жан дүйнөсүнө биздин улуулардын, улумундун жылуу сөзүбүз, башынан сылап, чекесинен сүйүп, жакшы жылуу мээрим арнап койсок, мээрим аркылуу, сүйүүнүн күчү аркылуу көп нерсени жеңебиз деген жакшы илгерүү менен эфирди жыйынтыктайлы. Сак саламатта туруңуздар. Көрүшкөнчө кийинки эфирден.